Assalamu алейкум, ата-энелер, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз балдар менен ата-энелердин мамилеси жөнүндө сабак өтөбүз. Сиздерге аябай пайдалуу сабак болот деп ишенем. Келиңиздер. Эфир сакталат. Кутман кеч. Суроо жоопду аягында кылабыз, жарымдан өтүп кылабыз. Сиздер өспүрүм курактарга көбүнчө бул мамилени азыр өспүрүм курактарга колдонуңуздар. Балдарыңыздар кичинекей болгон болсо, өзүңүздөр деле тарсаңыздар болот. Биринчи балаңызга мындай тегерек тарттырыңыз, андан кийин бул сенин тегерегиң, бул апанын, ата-эне тегерегин тарсаңыздар болот да. Азыр көрсөтөйүнчү сиздерге. Мындай кылып эле тегеректи, эки тегерек, бири сеники, бири ата-эненики деп тартып, мына ортосун боеп берчи балам десеңиздер болот балдарыңыздаргачы. Дилбара, алейкум ассалам. Өзүңүздөр деле ата-энеңиздерди же өзүңүздөрдү тартып көрсөңүздөр, анын ортосун боёйсуздар. Ортосун боеп туруп, сүрөткө тартып, личкага жөнөтүңүздөр. Ошондон мен сиздерге бир нерсе деп айтып берем да, жообун карап, ошо боёгонуна байланыштуу. Мамилеңиздер кандай, ошолордон дагы билинет, кандай боек менен боёду. Эгер мамиле жакшы эмес болсо, өзүңүздөр эле чечмелеп коюңуздарчы. Мамиле жакшы эмес болсо, анда түсү начар болот. Кара, бала жактырбаган түс менен боёйт да. Айылым мамиле жакшы болсо, анда түсү да жакшы болот. Ачык түстөрдү көбүнчө колдонот балачы. Өзүңүздөр деле ошо боекка карап чечмелеп койсоңуздар болот. Сен ортону эмне үчүн мындай түс менен боёдуң деп кааласаңыздар сурап көрсөңүздөр болот, Сиздер азыр мен ушундай тегеректи тартып көрүңүздөр дегенде, унчукпай эле тартасыздар да. Эгер азыр астыңыздарда ручка, дептер болгон болсо, унчукпай эле артыңыздар. Ортосун боёңуздар десем, унчукпай эле боёдуңуздар, Эми караңыздар, эмне үчүн сиздер тынч эле жазып баштадыңыздар. Жок, жөнөкөй эле мындай тоголок, эки тоголоктун ортосу кайчылашыш керек. Мындай эки тоголоктун ортосунда кайчылаштырып, мына ортосун боётосуздар да, ортосун боётосуздар. Бул ата-эне, бул сен деп айтсаңыздар да, эми ортосун боё десеңиздер, бала уже түшүнөт. Көрдүңүздөрбү, сиздер ушуну жазгыла десем, унчукпай эле жазып баштайсыздар, Эмне үчүн? Себеби сиз менен менин мамилем нормалдуу да, орточо. Сизге кыйкырган жокмун, мен ачууланган жокмун. Ошондуктан спокойно отуруп алып тартып башташыңыз мүмкүн. Ал эми балдар эмне үчүн тартпайт, сабак карабайт деп атасыздар. Көбүнчө ушундай суроолор да келип калат. Сабак кара дегенде эле сиздердин кыйкырыгыңыздарды бала эстеши мүмкүн. Урушканыңыздарды, сындagaныңыздарды, наалыганыңыздарды эстеген болсо, бала албетте сабак карагысы келбей калат, тил албай, ар нерсеге алаксып баштайт, Көрдүңүздөрбү, эгер мамилеңиздер орточо, кыйкырык, ызы-чуу, сын жок болгон болсо, анда балдар унчукпай отуруп эле сабагын аткарып баштайт. Ар бир күнү же бир күн, жума күнү деп белгилеп алсаңыздар болот, балдарыңыздар менен ишенимдүү тегерек деп бир оюн уюштуруп алыңыздар. Көрдүңүздөр, сиздерге бүгүн практикаларды айтып берип атам, техникаларды айтып берем, ушуну колдонуңуздар. Бардыңыздар бүгүнкү суроого кандай жооп бердиңиздер, балдарыңыздарды жакшы көрөсүздөрбү деген суроого албетте бардыңыздар. Бул эмне деген суроо? Албетте жакшы көрөбүз деп жооп бересиздер, Балдарыңарды жакшы көрөсүңөрбү? Жазсаңыздар.
жок жакшы көрбөйм деген апа таба албаса керек, бул дашоодочу. Кичинекей балдарыбыз албетте баарыбыз жакшы көрөбүз. Эми чоңойгондо эле анда санда балдар аябай туура эмес жолдо болгон болсо, ошондо апа миңден бир айтыш мүмкүн жаман көрөм депчи. Ооба дейт, албетте жакшы көрөсүңөр. Оранжевый түс жакшы, Нурзада жакшы экен. Сразу тартыпсыз го Нурзада, молодец. Оранжевый түс жакшы түстөргө кирет. Аябай дейт Нурмира. Көрдүңүздөрбү? Чынара ооба өтө жакшы көрөбүз дейт. Балдарыңыздар үчүн эмнени берүүгө даярсыздар? Бардыгын, керек болсо жашоомду бергенге даярмын деп жазасыздар, Жашообуздун маңызы да дейт. Чынара. Балдарыңыздар үчүн бардыгына даярсыздарбы? Эмнелерди бергенге даярсыздар? Розовый жакшы түс, Нургүл. Значит, мамилеңиз жакшы. Баарын дейт, Чынара. Баарын бергенге даярсыздар. Жүрөгүмдү, жашоомду бергенге даярмын дейт, баарын. Сиздер азыр жашооңуздарды бербей эле коюңуздар. Жөн эле убактыңыздарды бериңиздер. Биз сөз менен айтып көрөбүз, баардын беребиз деп, бирок сиздер сабырдуулукту бербей жатасыздар балдарыңыздар. Ызы чугулса уруп жиберип жатасыздар. Мээрим бериңиздер жакшылап, убактыңыздарды бериңиздер. Өмүрүмдү бергенге даярмын дейт мына Жомартова. Өмүрүңөрдү бербей эле койгулачы, айланып кетейиндер. Сиздер жөн гана убактыңыздарды бериңиздер. Мына айткандарды ойнобой атасыздар го, мына айткандарды кылбай жатасыздар го. Ушуларды аткарып коюңуздар. Макулбу? Көк сары сүрөттөрдө жакшы, көк сары, кызыл свет, көк свет менен жакшы. Эми балдарыңыздар менен кол кармашып, тегеректесип, атасын сөзсүз кошуп, бир жумада бир же күнүгө жасасаңыздар болот. Ишенимдүү тегерек, ишеничтүү тегерек деп койсоңуздар болот. Мунучу ким эмне айткысы келди, ушул кармашып турганда баардыгыңыздар мындай тегерек болуп кармашып турасыздар балдарыңыз менен, жолдошуңуз, сиз болуп. Бул жерде мындай балаңыз туура эмес иш кылып алдым, урушуп койдум, бирөө менен мушташып кеттим, же эки алып калдым деп айтышы мүмкүн. Бир сырларын айтсын да. Урушпаш керек. Бул ишенимдүү тегеректе айтылган сырлар үчүн эч ким урушпайт. Жөн гана өздөрүнүн айткысы келгенин айтат. Мен жаман сөз айтып алдым, мен сындырып алдым, мен жалган сүйлөп койдум ошол учурда деп сиздер өзүңүздөр баштап беришиңиздер мүмкүн. Мен бүгүн тамагымды күйгүзүп алдым. Мен билбестен аябай жаман урушуп алдым бирөөнү дегенде, мен жакшы көрүшүмдү айткым келди дейт айым. Бул жерде эч кимди сынабасын, урушпасын. Ошондо балдар мындай, бир кичинекей балдар, айрыкча садиктеги балдар бир туура эмес иштер кылып койгондо, келгилерчи тегерек, ишенимди тегеректи кылалычы деп калат. Апа, ишенимди тегерек кылбайлыбы депчи бир нерсе айткысы келип калат да. Ал өзүн ошол убакта кармашып турганда гана мен корголгонмун, азыр айта берсем болот, бул убакта эч ким урушпайт деген түшүнүктү эмесине сиңирип алат дагы. Мектепке барганда дагы апа бүгүн кел ишенимди тегерек кылалычы деп бирөө менен мушташып кетиши мүмкүн. Айткысы келгендечи. Бүгүн күн тегиз жылуу өттү, эч нерсе деле болгон жок деп айтышы мүмкүн. Кээ бир учурда сөзсүз эле бир проблеманы айтыш эмес, Үйрөнгөндөн кийин балдар айтып сүйлөп үйрөнүп калгандан өздөрү эле суранып калат. Келгилечи депчи, радуга кылып боёду улуу кызым, кара, кызыл, көк, жашыл дейт. Радуга өзү жакшы нерсени түшүндүрөт го. Андан кийин кечинде тамактан кийин күндүн 3 сонун нерсеси дегенде адат кылып алыңыздар. Бүгүн кандай жакшы нерселер болду сен жашооңдо, балам деп сурасаңыздар, балдар эстейт да, табат. Башында бүгүн эч кандай жакшы нерсе болгон жок, жаман эле болду деп коюшу мүмкүн. Себеби таппай атат. Ал эч нерсе эмес, мейли 2-3 күндөн кийин сиз биринчи айтып баштаңыз. Мага бүгүн аябай сонун нерселер болду, даамдуу тамак болду, мен жакшы эс алдым, балам жакшы көрөм деп айтты, жолдошуңуз же сонун продукт кылып келди, шоколад алып келди, мындай 3 нерсени да
эшик жылуу болду, мага ушул нерсе жакты, бир дамдуу нерсе жедим, курма жедим же дагы бир нерсе жедим деген сыяктууларды да балдар айтып беришет. Ошондо бул нерсе балдарыбызды позитивге үйрөтөт да. Уруш болсо, жаман болуп калса, окуусунда деле бир ийгиликсиздиктер болуп калса, бала 3 жакшы нерсени эстегенде күнүнүн жакшы өткөндүгүн, бул баланын жашоосунда жакшы нерселер бар экендигине өзү да ишенип баштайт. Кайгырып эле, ой күнүм жаман өттү деп негатив көбүрөөк адамдарды билесиздер го, эч нерсе жакпайт да. Мисалы, шашлыкка чыктыңыздар, пикникте отурасыздар, аябай даамдуу болду, эт жумшак, соону бышкан, ойнодуңуздар. Бирок акырында бүтөйүн дегенде жамгыр жаап ийди, баардыгыңыздар үйгө качтыңыздар, сонун болуп. Негатив адам эмне дейт кийин? Кечке ошо жамгырды эстей берет да. Жамгыр жааган ушундай шашлыкта жамгыр жаап ийген, жаман отурганбыз деген сыяктуучу. Ал бул жакта жакшы пышкан эт, сонун ойногон убактыңыздар, ага чейин күн жылуу тийгендерди эстебейт да. Негатив адамдар таанышыңыздар барбы? Сиз өзүңүз негативсизби же позитивсизби жазсаңыздар бул жакачы. Позитив адам жаман нерседен дагы жакшы нерсени көргөнгө аракет кылат, көрөт. Мен аябай позитивмин. Мен жөн эле жаман нерсени бет маңдайыма алып келип турса да ошол нерседен жакшы нерсени алып чыгып кетем да. Аябай көп тааныштар Венерада аябай таң кала берет да. Эми тапчы ушул жерден кайсы жакшы нерсени көрүп атасың айтчы дейт деп сурап калышат да, кээдечи тамашалашыпчы. Позитивге үйрөтөбүз. Күнүгө 3 жакшы нерсени балдарыңыздар менен кечинде сүйлөшүп жатсаңыздар, балдарыңыз да позитивге үйрөтөсүздөр да. Мен негатив болсо керек дейт. Ооба, негатив көптөр дагы көппүз. Көп негативге көбүрөөк басым жасаган адамдар да көп да. Көрдүңүздөр, негатив. Балдарыңыздардын позитив болушун каалайсыздарбы? Жашоо мындай түстүү эле боло түшөт да, жыргай эле түшөт, элек дейт. Андан кийин кечки тамакты телефонсуз чогуу тамактанасыздарбы? Жазыңыздарчы. Бул жагынан кандайсыздар? Же телефонду коюп алып чукулап жазасыздар, отурасыздар ужиндечи, кечки тамакты. Сөзсүз кечки тамакты эч ким телефон кармабай турган адат киргизиңиздер. Сиздин үй бүлөңүздө кечинки тамакта эч ким телефон кармабасын. Тамакты жеп бүткөндөн баардыгы кармай берсин. Ооба дегенде телефон кармабагандарсыздарбы ошондо? Гүлмайрам, ооба. Ошо жолдошуңузга айтыңыз, балдарга үлгү болуп жатат да. Алчы, чогуу тамактанып сүйлөшөбүз, ооба. Телефонду карабай чогуу тамактаныңыздар, сүйлөшүңүздөр. Бул нерсени адатка киргизиңиздер. Сиздин үй бүлөңүздө кечки тамакта эч ким кармабаш керек. Өзлөрү эле ичишет. Телефонсуз эле өзлөрү ичишеби же сиз өзлөрү ичишеби? Чогуу отуруп ичкенди адат кылыңыздар, үй бүлөңүздөр менен чогуу. Телефон өчүрөбүз, чоң энеси көрүп ичет. Анан балдарын талашып баштайт. Ой, чоң энеси баштайт экен да уят элем. Чоң энесине айтат, апа телефонуңузду коюп туруңчу, балдар талашып атат деп. Мындай жакшы нагыл айтып койсоңуздар болот. Азаматсыздар, телефон кармабагандар көп экен, азаматсыздар. Бул уже прогресс, жакшы. Телефон тамак, чынар аракет кылабыз дейт. Аракет кылганыңыздар жакшы. Күйөөңүздөр дагы кармабасын, сураныңыздар, айтыңыздар, кел балдарга жакшы үлгү алып берели депчи. Эркек балдар атасын турагысы келет, атасын үлгү болот. Алар дагы телефон кармаган, крутой, телефон кармап ичиш керек дегенди ойлоп, тамакты телефон кармап ичсе, тамак каяка кеткенин эле билбей калат, чайнап даамдарын сезиш керек, Анан балдарыңыздарга багы кечки тамакка даярданып жатканда кашыкты кой, нанды кой, дасторкондорду салгыла деп балдарыңыздарды жумшап койсоңуздар, тамакты салып отургучанда, аларды дасторконду койгучанда балдардын мындай тамак ичем деген настрою кетет да, мээсинде бул жака приказ кетет. Азыр тамак ичебиз, даярданып жатабыз дегенде баардык ашказандар даяр болуп турушат да тамактаргачы. Азаматсыздар, телефон кармабайбыз дейт. Звук жакшынакай эле чыгып атат. Андан кийин окшоштуктарды тап деген бир оюнду дагы, оюн десе дагы болот. Кагазга
жазасыздар. Балаңыздар жазсын, эмне жагат, сага эмне жагат, бүгүнкү күндүн эмнеси жакты, негизи эле эмнелер жагат, эмнеге кызыгасың деп балага жазыңыз. Анан өзүңүздүкүн жазыңыз, жолдошуңуз жазсын. Анан келип алып салыштырасыздар, кимдики ким окшош болуптур. Паркта басканды, торт жасаганды жакшы көрөм, же торт жегенди жакшы көрөм. Бул окшош экен, баарыбыз эс алганды жакшы көрөт экенбиз. Шашлыкты деп жазсаңыздар, шашлыкты жакшы көрөт экенбиз. Мындай окшоштуктарды табасыздар да. Кийинкиде дагы балдар сиздердин жазганыңыздарды карап коет дагы, ушулар деле жагат окшойт деп өзүнүн жаккандарын көбүрөөк издей башташат. Көрдүңүздөрбү? Каалоорун байкап башташат. Кээде адамдарды сага эмне жагат десең билбейсиз го. Мисалы кафелерге кирсе, көпкө чейин менюну 1 саат карагандар бар. Эмне жегиси келгенин билбейт, эмне тамак жакшы көрөсүң деген суроого жооп бере албайт. Кандай түстү жакшы көрөсүң? Сиз өзүңүздүн балдарыңыздарга дагы, жолдошуңуздарга дагы мындай өзүңүздү тааныштырып коюшуңуз керек да. Сиз кандай түстү жакшы көрөсүз? Кийин балдарыңыз сизге сюрприз кылайын десе, эч ким эч нерсеңизди билбейт. Эмне жагышын билбей калышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерден сизге эмне жагарын билип калышат. Сиз балаңызга, жолдошуңузга эмне жагарын билип каласыздар. Кийин дагы бир белектерди алып берейин дегенде оңой табасыздар. Балама мындай түс жагат, мындай нерсе жагат дегендейчи. Сөзсүз жаккан нерселериңиздерди дагы жазып, окшоштуктарды издеңиздер. Ой, балам, мына жер окшош экен го, экөөбүзгө окшош экен деген сыяктуучу. Андан кийин расписание жазгыла деп ар сабакта эле көп айтам. Үйдө режимдер, мектепте деле математика болот, адабият сабагы болот деп расписание бар го. Үйгө келгенден кийин дагы эмнелерди кыласыздар балдарыңыздар менен чогуу сураны сөзсүз түрдө расписанияңызды жазып коюңуздар. Кайсы күнү кайсы балаңыз менен жеке убакытты кандай кылып өткөзөсүз? Сөзсүз ошол нерселерди жазып коюңуздар. Айттым, кечээ сабакта, мурда күнү сабакта дагычы. Биз кичинекейибизде ата-энебиз менен жакшы эле убакыт өткөзгөнбүз да, чогуу эле жүргөнбүз, телефон жок болгон, чогуу иштегенбиз, чогуу ээрчип бир жактарга жүргөнбүз, огород жер чапкан убакытта эле чогуу иштегенбиз, мындай көп чогулгонбуз, сүйлөшүүлөр көп болгон да. Материал жактан жетишпеген болушу мүмкүн. Эжелерибиздин көйнөгүн кийип калган болушубуз мүмкүн, өзүбүз каалаган нерсени ала албаган болушубуз мүмкүн. Ошол үчүн байланыштын жетишпегени кандай болорун өзүбүз билбей жатабызбы? Балдарга байланышты бербей жатабыз, сүйлөшпөй жатабыз. Материал жактан ошо кийимди алып берип жатабыз, акчадан кем кылбайбыз, телефондорду алып берип жатабыз, бирок көз менен көз отуруп сырдашып, сүйлөшүп, мамилебиз жакшы, кучакташып, эркелешип, мээрим менен мамиле кылуу бизде жок болуп жатат да. Ошондуктан үй тиричилик менен өтүп кетет көбүнчө дейт. Ошо үй тиричиликтен өтүп кетпеш үчүн расписание жазып коюңуздар. Жок дегенде бир жумада бир жолу бир балаңыз менен чыгам. Суббота күнү чоң балам менен ээрчишип атайын 1 саатта свидание кылам. Воскресенье күнү кичине балаңыз менен деп жүр балам экөөбүз бир отуруп чай ичип келели, мороженое жеп келели десеңиздер, балаңыздар сүйлөбөшү мүмкүн сиздер менен жетелешип жүргөндө, бирок ичинен менин жашоомдо ата-энем бар, мага кызыгып атат, менин жашоомо булар кызыктар деген жагымдуу сезимдер пайда болот да. Азыр өспүрүм курактар менен иштешем, мындай ушундай сүйлөшүү жетпей жатат деп жаш балдарыбыз сиздерге мен аркылуу айттыргысы келип атат да. Бизге коммуникация жетишпей атат, сүйлөшүү жетпей атат деп алар жан дүйнө кыйкырыгы болуп жатат да. Көрдүңүздөрбү? Балдарыңыздар менен көбүрөөк сүйлөшүңүздөр. Жетелешип, ээрчишип, эмнеге кызыгат, сүйлөшүңүздөр. Мына ошо сүйлөшүүлөрдө бала табияты деген курсум башталат да азырчы, 30 ноябрда башталат. Мен азыр даярдап койдум. Ушу суроолорду да жазып киргизип койдум ошолоргочу. Балдарга кандай суроолорду бериш керек? Кантип сүйлөшүш керек? Ошолорду билет деп ойлочумун да, көрсө кээде билбей деле калат экенбиз. Балдарга эмне деп суроо беришти деле билбей калат экенбиз. Ошол курска баардыгын киргизип койдум Телеграмга. Азыр уже даярдап атам да ошол курстучу, мындай. Да бүтөйүн деп калды. Түз эфирге да болот. Бала табияты курсуна катышып коюңуздар. Мына өмүрүмдү бергенге даярмын, жашоомду бергенге даярмын деп атасыздар го. Балдарыңыздар үчүн жашооңуздар бербей эле кичине ушул убакыт, суроо жооп, көзүнө тике карашып, кичине акчаңыздарды коротуп, курска окуп коюңуздарчы. Балдардын психологиясын жакшы түшүнүп атасыздар.
азыркы балдарыбыз акылдуу болуп жатат апалар, жөндөмдүү аябай. Көптөгөн кесиптер өзгөргөн, бизге тааныш эмес кесиптер бар. Блогер, маркетолог, мобилограф деген сыяктуу мындай. Балдарыбыз жаңы кесиптерди айтса, каяктан айтпачы. Сен врач болушуң керек же, мугалим болушуң керек деп баягы эски доорубуздан, өзүбүздүн доорубуздан чыкпай атабыз да бул жакачы. Кайда тескерисинче балдарыбызды ошо өзүбүздүн доорубузга алып баргыбыз келип эле, биз кичинекейибизде ушинтип ойногонбуз, биз кичинекейибизде ушунчубуз деп эле алып баргыбыз келип берет. Сиз өзүңүздүн дооруңузга алып барып, эмнеге жетишем деп ойлоп жатасыз? Өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, андан көрө жаңы дооруга ыңгайлашып, ошо жаңы дооруга тең келип билимибизди өстүрүп кетели да. Арткага тарта бербей балдарыбыздычы. Өнүгөм деп аткан балдар, өсөм деп аткан балдарды ата-энелер каршы болуп, үйдө чыгарбай отургузуп, биз балдарды кое бергенге да даяр эмес экенбиз да. Чоңойтуп, чоң жашоого кое бергенге дагычы. Мына жерде офисте иштейсиң, мисалы үчүн чыкпайсың. Биз контролдо турушубуз керек, график менен. Азыркы балдарыбызда акча табуу мүмкүнчүлүктөрү көп, эл көргүсү келет, жер көргүсү келет, тил үйрөнүп, көптөгөн бир мүмкүнчүлүктөр бар телефон колундачы. Ошолордун талантын талкалап атабыз, жөндөмдүүлүктөрүн жок кылганга аракет кылып атабыз. Мени уг деп. Сизди угайын десе, билимиңиз азыркы доорго дал келбей атса, балдарыңыздын уккусу келбейт да. Анан менин балдарым укпай, тил албайт деп чыгабыз. Биз балдарыбызды угуп көрбөйлүбү? Балдарыбызга ишеним берип көрбөйлүбү? Апалар. Бир сөзүн кайталай берсе, ал Гүлмира мындай, кандай кекештенүүбү же кандай? Балаңызды суроолорду жарымдан өтүп беребиз дедик, мен сабактарды. Суроолорду бергиле дегенде жазып баштасаңыздар, ошондо жооп берип башталам да. Сөзүмөн алаксытпайчы. Бала табияты курсу мына 30% арзандатуу менен катталууну кыласаңыз деп номер калтырыңыз деп жазып атышат кыздар. Бул жакка номер калтырсаңыздар, менеджерлер байланышат. Мына Турсунай мага чалган жок, мага жазган жок деп, менеджерлер жазылбай, адам көп болуп кеткенде бир номерге 2-3 жазып алышы мүмкүн, бир номерге вообще жазылбай калып кетиши мүмкүн. Жазылбагандар сизге эч ким жазбаса, чалбаса, өзүңүздөр кириңиздер да, чалыңыздар. Курстун баасын айтып койчу деп. Бул нерсе сизге керек да, сиз өзүңүз кичине аракет кылып коелу. Мына балдарыма бардыгын бергенге даярмын деп атпайсыздар, ошо убактыңыздарды бөлүп аракет кылып коюңуздар. Бул курстун өзгөчөлүгү 0-дөн баштап 20 жашка чейин балдардын психологиясын жакшы өздөштүрүштүр. 1400 сомдон. Курс жок, 1400. Офлайн сабакка катышсак жакшы болмок. Офлайн деле көрдүк. Офлайнга деле келбей коесуздар. Ошол күнү бир той болуп кетет, же бир нерсе болуп кетет, башка базарга кетип каласыздар. Офлайн болгондо дагы мындай апалар, балдарыма окууга көңүлү жок, алаксый берет деп. Апалар өзүңүздөр алаксыйсыздар, Ошо курста дагы катышып алып окубагандар бар. Балдарыңарды ушо бересиңер го? Эс туттумуң начарлап баратат, алаксып атасың, ушуну окубайсың деп. Сиздер өзүңүздөр деле жакшы окуп айтасыздар да. Биз өзүбүздү да оңдоп алышып, анан кийин балдардан талап кылсак, ошондо сөзүбүз өтүмдүү болмок да. Өзүбүз кылбаган нерселерди деле балдардан талап кылып, балдарыбыз айтып да, өзүңүз деле аракет кылбайсызбы дегендей да, сиз деле кылам деген нерсеңизди кылбай коесуз го деп ичиңизден бала айтат. Ата-энелердин сөзү өтүмсүз болуп жатат. Менин балам тил албайт, менин балам мени укпайт дейт. Сиз авторитет боло албай жатасыз балагачы. Акылдуу боло албай жатасыз, сөзүңүздө турбай жатасыз, жалган сүйлөп атасыз. Балдардын психологиясын түшүнбөй жатасыздар. Мына балдар жазат да, өспүрүм курактагыларчы. Ата-энемди кантип окутсам болот, ошо түшүнбөй жатат мени дегендер көп жазат да. Ошон үчүн окуп билип коюңуздар, окуганды аябай каалаймын дейт. Окуганды аябай кааласаң, сертификат берилбейт. Окуганды аябай кааласаңыз окуңуз. Сабактарды мен уже запись кылып жаздырып койдум. Кирип каалаган маалда көрө бересиз. 5 ай сабак сакталайт. 30-unda деп, тимели 30 алыс кептен эртең баштайт экенбиз. Эртең 30 келип калыптыр, караңыздарчы.
Эми сиздерге аябай маанилүү нерселерди айтам, азыр угуп туруңуздар. Анан суроо жооп кылабыз. Урдум, кыйкырдым деп жазасыздар, эмне үчүн апалар уруп, согуп балдарына аябай агрессиясын көрсөтүп жатышат? Себеби апалар өздөрү эс алганды билбей жатышат да. Күйөөсү менен мамилеси начар болуп жатат, кайын журту менен мамилеси начар болуп жатат. Анан байкуш апа уктабаса, мамилеси начар болуп турса, аны эч ким түшүнбөй турса, эс ала албай жатса, бир гана баласынан күчүн чыгара алат да. Себеби балалар каяш айта албайт, эч нерсе кыла албайт. Күчүнүн баардыгын балдарынан чыгарып атышат. Ошондуктан апалар эс алганды билиңиздер. Сиздерди өзүңүздөрдөн башка эч ким түшүнбөй чарчаганыңыздарды билбейт, мындай убагында дем алып, мамилеңиздерди оңдоого аракет кылыңыздар. Эгер ушул оюндарды аткарып, балдарга жакшы мамиле кылсаңыздар дагы, бирок уруп, согуп турган болсоңуз, мамилеңиздерди бузуп алышыңыздар мүмкүн. Жакшы мамиле бузулат, жакшы мамилелер бузулат, анан ишеним жоголот да ортодочу. Эс алган, апанын уйкусу канган, жолдошу менен, кайын журттары, үйүндөгүлөр менен мамилеси жакшы болсо, үй бүлөдө гармония болсо, бул апа кыйкырбайт деле. Ошондо бала компот төгүп койсо делечи. Мындай кылып айтат да. Фиолетовый свет өзүнө ишенген адамдын свети. Өзүнө ишенет экен да, сонун свет. Балам, компот төгүп койсуңго тряпканы алып кел, арчып кой, деп айтат. Ал эми уйкусу канбаган апа болгон болсо, ушундай майда нерселерге деле кыйкыра берет да. Мени балабайсың, азыр эле үй жыйнаганмын, сен компот төгүп салдың, дайыма ушунтесиңер, эмнеге апаңарды жептин кыла, андай мындай сөздөр көбөйүп кетет да. Сиз кыйналып, чарчап жаткан болсоңуз, биринчи кезекте өзүңүздү калыпка келтирип алыңыз, жардам сураңыз бир туугандарында. Мага жардамга кел, кичине дем алып алайын, уйкумду кандырып алайын деген сыяктуучу. Ошондо балдарга дагы кыйкырык ызычууңуздар азайып калат, түшүнүшү башталат. Көпчүлүгүңүздөр айткансыздар, кичинекейиңизде сиздерди урган, светтерди сурабай туруңуздарчы. Кийин кеч келгендер деле сурай башташты, түшүнбөй эле сурай баштадыңыздар уже. Айттым го, ачык светтер жакшы түскө кирет депчи. Үнүм чыкпай калды, чыктыбы? Зона келип кетти. Үнүм чыгып атат, Турсунай? Жакшы чыгып атамбы? Мен өзүмдүн ата энемдей кылып балдарымды урушпайм. Мен апам бизди аябай кыйкыра беришчү жөндөн эле, мен балдарыма кыйкырбайм деп айткан апалар деле өзүңүздөр балдарыңыздарды урушуп алып жатасыздар, уруп алып жатасыздар. Өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштебей эле, мен жаман апамын, мен балдарымдын психикасын бузуп атам, мен балдарымды уруп алдым деп кайгырып отура бербей, өзүңүздөр менен өзүңүздөр иштегиңиздер. Дем алдырыңыздар, урбаганга аракет кылыңыздар. Мен жаман апамын деп коюп эле кайда ургулай бербейчи балдарыңыздарды. Ата эненин кыйкырыгы, урганы баланын мээсиндеги лимбикалык системанын нормалдуу иштешине тоскоол болот дагы, бала укпай калат, сөздөрдү да укпай калат, түшүнбөй калат. Бул ата энени оодер кыжыртатат дагы, балам укпай атат деп, ата эне да жинин ачуусун дагы көбөйтө берет да, андан бетер көбөйтө берет. Бала атайлап тоготпой калды деп ойлойбуз, атайлап укпай калабайт да. Алардын көрдүңүздөрбү, коркуп кетет. Жаап сиздин сөздөрүңүздү түшүнбөй калат. Анан баягы балдарыңыздар ким урат жазыңыздарчы, ургандар барбы? Урушкандар, эмоционалдык жактан, физикалык жактан зомбулук көрсөтсөңүздөр. Мисалы, урбайм дейсиздер, бирок урбаган менен сиздер эмоционалдык зомбулук көрсөтөсүздөр. Балдарыңыздарга сүйлөбөй коюшуңуздар мүмкүн, сүйлөбөй коркутуп коюшуңуздар мүмкүн, өзүңүздөрдүн маанайыңыздарга жараша мамиле кылышыңыздар мүмкүн. Же аябай маанайыңыздар өзгөрүп турат да, бир сааттан кийин сиздин маанайыңыз кандай болоорун билбеген бала аябай тынчсызданат, ишенимсиз апа болуп жатасыздар. Бул дагы аябай эмоционалдык зомбулукка кирет апалар. Сиз өзүңүздүн маанайыңыз менен тарбиялагандагычы. Көрдүңүздөр, мен дейт, ургандар да көп,
Көрдүңүздөрбү, сиздер балдарды урганда бул илимий жактан далилденген, апалар, далилденген. Балдарды урганда, кыйкыры урушканда мындай болот да, балдар ушул нерсеге көз каранды болуп калат. Как наркотикке көз каранды болуп калгандай эле, сиздердин кыйкырыгыңыздарга, урганыңыздарга көз каранды болуп калат балдар. Кээде айтабыз го, балдар өзү суранып алды, өзү суранып урдуртуп атат. Баягы келтек жегиси келгенде сагынып калат булар деп айтабыз го. Чындап эле сагынып калат да, алардын денеси ошону талап кылып калат. Айтасыздарбы кээде? Өзү урушту тилеп атат, өзү урганды тилеп атат, суранып атат өзү деп. Айтасыздарбы? Ушундай учурлар болуп калабы? Көп урган апалар билет. Мен уруп алам, туура, мен маанайыма карап мамиле кылам дейт. Айна мамиле, маанайыңызга карап мамиле кылган бул жөнүндө да эфирим бар өзүчө. Аябай балдар мындай тынчсызданат, кекештенүү, энурездер башталат. Ооба деп көзүңүздөр, мен былтырлар аябай көп урчумун, быйыл өзүмдү кармаган үйлөнүм акырын айтып. Адамбыз го, өзүбүздү өзү тарбияласак болот. Сабаганда, кыйкырганда балдар ошол нерсени сагынып калат, кадимкидей, көз каранды болуп калат да, баңги затка көз каранды болгондой элечи. Балага карата агрессия пайда болот го, биздин агрессиябыз пайда болгондо ургубуз келип. Балдарда бир гормондор пайда болот да, денесиндечи. Гормондор пайда болуп, ал балада бир реакциялар пайда болот. Физиологиялык деп коет да, психофизиологиялык реакциялар пайда болот дагы. Аларга бала тез көнүп калат, ошо реакциялар, ошо гормондор бөлүнүп чыккандан кийинки реакцияларга бала тез көнүп калат дагы, көз каранды болуп баштайт. Ал көбөйө берет, 2 эсе көбөйөт. Сиз кыйкырган сайын көбөйүп баштайт. Көрдүңүздөрбү? Демек, сиз кыйкырган, урган апаларына толтура экен буякта. Ошол көз карандылыктын өсүшүн, өнүгүшүн токтотушуңуз керек. Аны кантип токтотобуз? Сиздер урбай, урушпай калганда ал көз карандысыздык токтойт. Биз адамбыз го, сиздер дагы эми темир эмессиздер, сабырыңызда төнөт дегендейчи. Бирок мына акырындап урбай калдым деп атышат апалар. Мурун урчу элеңиздер, азыр урбай калган апалар жасаңыздар, азыр урган апаларга кичине кеңешиңизди берип кетсеңиздер, башкарсак болот, өзүбүздү. Биз адамбыз да. Айбандан айырмаланып, акылыбыз бар. Сиздин сабагыңыздан кийин балдарымды түшүнүп баштадым, мамиле түзгөндү билип баштадым дейт. Азаматсыз. Кандай балдарыңыздар бактылуу болот да? Бир апага дагы түшүнүп киргизе алган болсам, ушул жерде бул менин утушум деп айтам да. Себеби ал баланын 5 апасы болушу мүмкүн. Не деп коюм, 5 апасы деп коюм го. 5 баласы болушу мүмкүн да. Ошо 5 балага бактылуулук тартуулай алдык да, чогулупчу. Көрдүңүздөрбү? Акырында өзүмдү башкара алабыз. Биз аракет кылсак эле өзүбүздү башкара алабыз. Аракет кылбай жатабыз да. Андан кийин дагы баланы ургандачы, биз урушканда бала кыйналат да. Кыйналат дагы, жабырлануучу комплекс пайда болот. Жертва абалы деп азыр толтура айтышат, психологдор айтышат, чоңдордун жертва абалында экенсиз, байкуш абалында экенсиз деп. Мына балдарыбыз сиз урганда ошондой жабырлануучу комплекс пайда болот. Бала кыйналат урганда. Анан ошо кыйналуу көнүмүш адатка айланып калат да. Дайыма кыйнала берет, өзүнчө эле байкуш боло берет. Мен эч ким укпайт, мен колумдан келбейт деген сыяктуу. Ооба, сабагым эртең башталат, катталып коңуздар, эртең эле үлгүрүп каласыздар. Аз эле калыптыр. Номериңизди таштаңыздар, биз байланышабыз, кыздар байланышат азыр. Номериңизди таштай берсеңиздер, курска катышам дегендерчи. Ооба, ургандарды да өзүмдү башкарганды үйрөнүш керек болуп жатат. Кечке кыйкыра бербей дейт. Кечке кыйкыра бергенде эле эч пайдасы жок. Балабызга кыйналууну адатка айландырып салабыз. Ошондон дагы балдарыбыз урганда өзүнүн денесине дагы мындай жийкеничтүү карап калат да, өзүнүн денесин кабыл албай башталат. Кантип айтканыбызды бир айтканда кылдырсак болот дейт. Бул Адина бардык апалардын кыялы. Бала экендигин унутпайлычы. Бир айтканда эмес, 5-6 айта бериңиз, эчтеке болот. Ошого сиз настрой болуңуз. Элдин балдары бир айтканда эле кылат дейсиз, кылбайт. 2-3 жолу айтып коюңуз, анан эчтеке болбойсу. Эми баланын иши чала. Баланын бала экендигин унутпайлы, ал чоң адам эмес. Биз дароо эле өзүбүздүн авторитетибизге мени тоготпой жатат, бир айтканды укпай жатат деп эле балдарга тандашып, өзүбүздүн
айткан сөзүбүздү дароо кылдыргыбыз келип баштайт да, баягы чоңдугубузга салып, өзүңүздүн апа деген авторитетиңизди колдонуп баштайсыз. Балдарыбыз бизди аябай жакшы көрөт, апаларын. Биз үчүн алар баарына даяр алат элечи, балдарыбыз эле. Ошо балдарыбыздын чыныгы сүйүүсүн биз өзүбүздүн пайдабызга колдонобуз. Каалагандай колдонуп жатабыз да. Антпеңиздер, апалар. Мен уруп же катуу урушуп алып ыйласа, баарын түшүндүрүп берем, бул туурабы дейт. Мен уруп же катуу урушуп алып ыйласа, сиз биринчи уруп аласыз, катуу урушуп аласыз. Ыйласа, баарын түшүндүрүп берем, бул туурабы дейт. Ошо урушуш электен мурун эле түшүндүрүп берсеңиз болбойбу? Андан мурун эле түшүндүрүп бериңиз. Экинчи уулумду урушкум эле келе берет дейт. Ооба, кээ бир апалар ушу бир баласында раздражение боло берет да. Ушундай апалар жазышат, мен өзүмдүн баламды өзүм жек көрүп жатам го, мен жаман апа болдум депчи. Бул жерден мен жаман апа болдум дегенин ордуна аны баардыгы эле айта алат да. Өзүбүз менен өзүбүз иштеш башташ керек. Эмне үчүн аны көргөндө ачуубуз келип атат, кыжырланып жатабыз. Суроолоруңуздарды бере бериңиздер, эми суроо жоопту баштайлы. Катарынан ушул жерден баштайбыз. Мына Примкулова, ошо экинчи уулуңузду эмне кылып жатканда урушкуңуз келип жатат? Эртең эгер ушундай кылса, сиз кандай реакция кылсаңыз болот? Урушкандын ордуна кандай реакция кыласыз? Балаңызга түшүндүрүп, андай нерсе кылба, сизге жакпай атат да себеби. Түшүндүрүп, анын ордуна альтернатива издесеңиз болот да. Мен 6 жашар кызым ыйлай берет, эмне болду десем мындай айтпайт, мектепке да баргысы жок, кел кызым жазды деп койсом да ыйлай берет дейт. Эми кээ кыздарыбыз ыйлагак болот, балдарыбыз да негизи элечи. Ар балабыз ар түрдүү. Кыз өзүнүн оюн айта албай атат. Сиз сүйлөшкөндө үйрөнүңүз. Эмне үчүн ыйлап жатат? Баягы сиздин да кыжырыңыз келип, ыйлай бербейчи деп кагып силкеп койсоңуз, анда кайта жабылып калат да, түнүп болупчу. Эмне себептен ыйлап атат? Мүмкүн багында тест сыяктуу, ушул үчүн ыйлап атасыңбы? Же ушул үчүнбү деп, мындай өзүңүз дагы апалар байкагыч болушубуз керек да. Балдарыбыз эмне үчүн ыйлап жатат? Эмнеге кыжырланат? Апанын сүйүүсүнүн өзгөчөлүгү мына ушунда. Биз балдарды эмне каалап атат түшүнүп турабыз да алдын ала. Сөздүн жарым сүйлөп койсо деле түшүнүп калабыз, аягына эмне дегиси келип жатат, Апалардын сүйүүсү бизге мындай тереңдетилген сүйүү да. Биз башкача сүйөбүз, балдарыбыздын алдын ала түшүнүп турабыз. Аталардын сүйүүсү андай эмес, апалардын сүйүүсүнө жетпейт да. Аталар болгондо гана бир далилдер керек дегендей, аракеттер керек аталардын сүйүүсүнө. Апалардыкы аябай терең сүйүү да, башкача сүйүү. Сиз жакшылап кызыңызды байкасаңыз түшүнөсүз. Балам 2-класс сабакка такыр кызыкпайт, сабакка жардам бер дейт, макул деп түшүндүрүп атсам, уккусу жок, мынтип жаз десем, жазып коюп отура берет. Анан кыйкырып баштайм, эртең менен турбайт, араң турат. Эртең менен туруш үчүн кечинде эртерээк жаткызганга аракет кылыңыздар, мынтип жаз десеңиз, жазып коюп отура берет. Эми жазып коюп отура берет да, мынтип жаз деп айтып туруңуз. Эми балаңыздын ушундай мүнөздүү экенин билесиз. Акырына чейин сабакты жазып бүткүчөндө жанында отуруп даярдап жазып бүткүчөндө карап отуруп, эми мындайды оку деп айтып береңиз. Мени ук депчи. Кээ бир балдар түшүндүрүп атсам уккусу жок. Кандай уккусу жок? Кыймылдашы мүмкүн, Кээ бир балдарыбыз кыймылдайт, бир нерселерди кармалайт. Сиз айтып берип атасыз, түшүндүрүп берип атасыз, мына. Түшүндүрүп атсам деп атасыз, түшүндүрүп атасыз. Бирок балдарыңыз ручкаларды кармалайт, башка жактарды карайт, андай кармайлайт. Ал кээ бир балдар денесин сезип туруш керек, дайыма. Бирок сиздин айткандарыңызды түшүнөт, ал кыймылдап турса дагы сиз түшүндүрө бериңиз. Сөз эле сизди карап нантип отуруш керек эмес, бала кыймылдабай отур деп ушабыз да. Биз кыймылдабай отур, мен сага түшүндүрүп берип атам. Милдет кылып кетебиз кээде түшүндүргөнүбүз дагычы. Мени кээ бир балдар кыймылдайт, башка жакты карап туруп угат, денесин сезип туруш керек. Бирок кийин баладан суроолорду берсеңиз, айтып бериши мүмкүн да. Кээ бир балдар үнүн чыгарып окуу дейбиз. Үнүн чыгарбай окуса жакшыраак түшүнүшү мүмкүн. Үнүн чыгарбай окуйм десе, макул, үнүн чыгарбай окуй берсин балаңыз. Бирок китептен карап туруп, бир суроолорду берип, ал балаңыздын чындап окудубу, окубадыбы текшерип алсаңыз болот да. Анан эртең менен араң турат, балдардын көпчүлүгү эле араң турат. Буну проблема кылбашыбыз керек.
керек болсо чоңдор деле эртең менен араң тургандар бар да, кээде турабыз кеч жатып калсак дегендейчи. Эртең менен эле балам тур дегенде ыргып тура калып, шап кийине калып, бети колун жууп, тамагын ичип шыпылдап кетип калган баланы баардыгыбыз эле кыялданабыз. Эртең менен турбай атат деп ошондо проблема кылып, сен кандай адам болосуң, эртең менен турбайсың, уйкучусуң, сен уйкучусуң деп айта берген болсоңуз, элестетиңиз, балаңыз күнүгө сен уйкучусуң деп уга берген болсо, 21 күндөн кийин адат пайда болот, 21 күндөн кийин, ооба мен уйкучумун, мен жакшы адам, жакшы бала эмес окшоймун, мен жаман баламын, ооба мен уйкучумун деп, дальше вообще уйкучу болуп баштайт да. Андан көрө эртең менен эркелетип, кучакташып, тургузуп, көтөрүп, бет колун жууп, мындай өзүңүздү настрой кылыңыз да, балаңыз баары бир уйкусурайт эртең мененчи. Ошого өзүңүздү даярдыңыз. Эртең уйкусурабайт деп өзүбүз бир кыялдагы баланы кыялдан алабыз да, башкача баланы кыялдан алабыз. Анан реалдуу өзүбүздүн балабызды кабыл ала албай кыйналып жатабыз да. Мына интернет деген нерсе дагы аябай азгырып атат да. Бир идеалдуу балдарды көрүп калып деле элдин балдары укмуш, менин эле балам вообще артка кетип атат дегендей өзүбүздүн балдарды да кабыл алыш кыйын болуп аткан учур болуп калды азыр, чынын айтканда. Кызымды урушуп алып, кайра тынч түшүндүрүп жатып, ыйлап калып жатам. Ошондо урушуп алып анан кайра тынч түшүндүрүп эле, урушуу электен мурун эле тынч түшүндүрүңүздөр. Сиздердин ачууңуздар аябай келип турган мезгилде, балдарыңыздардын кылган эткенине, аракеттерине жакпай ачууңуздар келип атканда, ачуулануу денебизде 12 минут жашайт. 12 минут балдарыңыздын жанына барбаганга аракет кылып туруңуздар. Эшикке чыгып кетиңиздер, алаксыңыздар, басып жибериңиздер, тамак кылып жибериңиздер. Главный балаңыздардан алысыраак жылыңыздар. 12 минуттан кийин келсеңиздер, баягы урушуп, жаман сөздөрдү айтпай каласыздар. Урушуңуздар, мындай денеңизде ачууланууңуздар кетет. Жакшы жай түшүндүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ошондон аябай ачууланып кетесиздер го, жөн эле чокусуна коюп салгыңыздар келгенде, дароо эшикке чыгып кетиңиздер. Ачууланган учурда балаңыздын жанына бардыңызбы, болду. Кыйкырык, бакырык, ызы-чуу, анан жаман сөздөр айтылып кетиши мүмкүн. Ранаже кошунабыз 29 жыл жашап ажырашып кетти. Эми балдарын атаң жаман, өзүңөр жөнүндө маалымат бербейли деп айтып жаттыр. Өзүнө ишенбей калат, антип айтпаңыз дедим. Ооба, туура айтыпсыз. Балдар деле чоңоюп калгандар. Менин балам 11 жашта, азыр айтсаң, азыр эле унута берет. Эмне карама ошол жерге таштап кете берет. Кантип үйрөтсөм болот? Эмне кармаса ошол жерге таштап кете берет. Жыпар балаңыз аябай гиперактивный, мындай кыймылдап турабы? Өз негизи сангвиник темпераменттегилер ушундай чачылып жүрөт. Ар жерге коюп, буюмдарын жоотуп эле басып жүрүшөт да. Аккуратный эмес да, чачылат. Жөн эле алат чачылат да. Ушул темпераменттер жөнүндө аябай кең эле сабактар болот бала табият курсундачы. Бир сабакты арнайбыз. Жакшы түшүнө алсаңыздар да ошого жараша балдарыңыздарга мамиле кыла бересиздер. Өткөл курактагы балдарга кандай мамиле кылган туура дейт. Өткөл курактагы балдарга эми өтө көп сабактарды өтүп YouTube'га киргизип койгонмун. Турат өткөл курак жөнүндө бир 5 сабактай бар, 4-5 сабак бар да. Кирип көрүп, сөзсүз түрдө өткөл курак жөнүндө маалымат алып коюңуздар. Бала табияты курсунда дагы бул жөнүндө айтып өтөм. Өткөл курак сөзсүз түрдө 10-18 жашка чейин айтылат. Өткөл курактын канча жашка чейин созулары бул апанын балага болгон мамилесинен улам болот да. Аны эч ким билбейт, нагага чейин созулат деп айта албайт да. Менин кызым розовый, балам жашыл түстө боёду дейт. Жакшы, эки тең жакшы свет. Сары да жакшы. Балдардын колун оозуна салган эмнеден? Кандайча салат? Жөн эле салып коебу же соробу? Эки айырмасы бар да. Соргондо балада бир стресс болуп, тырмагын жеген менен бармак соргондун себептери окшошуп кетет да. Булар бир стресстен улам пайда болгондагы привычкага айланып баштады. Азыр балдарыңыздар кичинекейинде ушул адаттардан арылтып коюңуздар. Тырмагын тиштегенде, колун оозуна салганда,
жанында кандай адамдар болсо эскертип дайыма мындай салба деп колун оозунан алып турсак, досторуна эскертип коюңуздар, ушинтип турса алып кой депчи привычкасын таштайт да. Мен балам 4-класс тентек кылат, көп ошондайынан мен да баламды уруша берем. Кандай тентектик кылат да? Тентектиктин түрлөрү бар да. Бир буюмдарды кармалап кызыгышы мүмкүн бала. Ошо кармалаганда деле биз кармалаба, тынч отур деп. Бул жерде балдардын тентектигиндечи апалар. Азыр балдарыңыздар тентектик кылып атат да, наркойду ызычуу, жастыктарды бири менен уруп түшөк салып койгонсуздар да, түшөктөрдү ороп бир ызычуу кылып атканда, сиздер кыйкырып, бакырып, нерв болуп барып бир-экөөнү сабап эле коюшуңуздар мүмкүн да. Балдарыңыздар жашоонун кызыгына батып, сонун ойноп атышканда, кыйкырып, ызычуу бири-бири менен бакырып, жастарды ыргытып, сонун ойноп атышкан. Жашоосун жаркыратып, жыргал болуп атканда, бул жерде сиз сабакты угууга тоскоол болгондугу үчүн, өзүңүздүн дискомфортуңуз үчүн балдарды урушуп салдыңыздар да, көрдүңүздөрбү? Балдар эч күнөөсү жок, бири-бири менен кыйкырып бакырып ойноп аткан. Бала деген ойнойт, балалуу үй базар деп ошон үчүн айтылган да. А сиз жөндөн-жөн сизге тоскоолдук кылып аткан үчүн барып урушуп койдуңуз. Бул адилетсиздик. Андан көрө сиз башка үйгө чыгып кетиңиз. Балдарыңыз каалашынча ойной берсин. Кийин барып түшөктөрүн өздөрүнө оңдотуп коесуздар да. Ошон үчүн тентектик дегендин да түрлөрү бар. Тентектик кылып атканда өзүңүздөр суроо берип көрүңүздөр. Мага дискомфорт жаратып аткан үчүн ачуум келип жатабы депчи. Ой, апалар менен мен уже 5 жылдан бери иштешип келатып, апалар эгоист экен, мойнума алдым го, мен делечи, апамын го. Апалар өзүбүздү ойлоп туруп иш кылып коебуз көбүнчөчү, балдарыбызды урушканда дагы, бир уруксат бергенде, өзүбүздүн сезимдерге, өзүбүздү кыжаат кылбай тургандай кылып, көбүнчө биринчи өзүбүздү ойлойбуз. Балдарымды ойлойм дей беребиз, бирок биринчи өзүбүздү ойлоп туруп анан чечимдерди чыгарабыз көбүнчөчү. Мен чоң кызымды көрсөм, ачуум аябай келе берет, өзүмө окшогон үчүн дейт Гүлмайрам. Өзүңүздүн самооценкаңыз төмөн, ошондуктан өзүңүздү сырттан көргөндөй болосуз, кызыңызды көргөндө. Аябай ачууңуз келет, кабыл албайсыз, урушасыз. Ошондуктан бул жерден биринчиден сиз өзүңүз менен өзүңүз иштешиңиз керек, самооценкаңызды көтөрүшүңүз керек Гүлмайрам. Ошондо кызыңызды урушпай каласыз. Кызыңыз дагы сизге жагып баштайт. Ачуулантпай калат. Өзү ак көңүл, иш айтсам жок дебейт, макул дейт, унутуп калыпмын дейт. Чындап эле унутуп калышат. Балдарчы алаксып кетет. Азыркы учурда аябай алаксытчу факторлор көп. Телефон эле кандай алаксытат адамдычы. Ошондуктан жазып коюңуз. Андай цветной стикерлерди алып туруп, балаңыздын пешенесине каерде көп отурат балаңыз. Кухняга, эшикке ушуну көргөндө эстейт да. Балаңыз, ушуну кылып коюшум керек деп. Иш айтканда жазып туруп, мына балам, мына эскертип койдум, мына жазып, мына жерге жармаштырып коюңуз. Ушундай да колдонуңуздар. Балаңыз аны эстеп кылып коет. Үй жыйнап кой деп кетесиздер. Кантип үй жыйнаш керектигин каягынан баштасам, пол жуусамбы, идиш жуусамбы, кантсем деп мындай меси менен кылып коет, ойлонуп отуруп эле кылып коет дагы. Сиз келгенден кийин эч иш кылынбаган болот да. Бала ойлонуп атып, сиздин келген убактыңызды да билбей калат да. Убакыт тез өтүп кетет үйдө отургандачы. Анан урушат. Ошондуктан кайсы ишти биринчи башташ керек, кайсы иштен кылыш керек. Ар бирин бирден жазып, балага калтырып кетиңиз, ошону карап бала кыла берет. Үйдү жыйнап кой десеңиз, балдарыбыз айылды жыйнап кой дегенде эле түшүнүп кайганан башташын билбей отура берет да. Менин балам 4 жашта мага кыйкырып жооп берет, урушуп койсом. Бул кыжаат болгонго себеп эмес. Сизди урса, урбагын деп айтасыз, ачууланганга болот, бирок сизди урганга болбойт экенин түшүндүрөсүз. Ал эми бала азыр 4 жашта болсо, өзүнүн эмоциясын башкара албайт. Сиз урушуп койдуңузбу? Ал дагы жакпай атат да. Сиздин урушканыңызга эмне анан күлүп отуруш керекпи? Ал деле жактырбай атканын, мени урушпа деп атат, өзүн коргоп атат, чек арасын коргоп атат. Ал нерсени сөз менен айта албайт, жеткизе албайт, 4 жаштагы бала кичинелик кылат. Анан кыйкырып жооп берет да. Ал бала өзүн өзү коргоп атат, нормалдуу. Анан ошонусун мага кыйкыртпай турган кылам деп балаңызды басындасыз дагы, анан кийин мектепке барганда, ой, өзүн өзү коргой албайт, ар ким сумкасын аңтара берет.
бир нерселердин буюмдарын алып коет, эч кимге жооп кайтара албайт, анан кайтадан өзүбүз арызданып чыгабыз. Ошо кичинекейинде өзүнүн анын мендигин, өзүнүн чек арасын коргоп атканда биз турчу нарака деп бардыгын басындырып жок кылып салабыз да. Балдардын тез ыр жаттоо үчүн кандай ыкма колдонуш керек дейт. Образдарды элестетип туруп ыр жаттап атканда асманды элестетип, асман деп мындай образ берсеңиз балдар тез жаттайт. 7 жашка чейин балага эмнелерди үйрөтүп калыш керек? 7 жашка чейин. 7 жашка чейин балдарга көбүнчө ушул 6 жаш, 5 жашка чейин деп айтылат, илимий изилдөөлөрдө аябай далилденген. Ошол убакта үй бүлөдөгү жүрүм-турумдарды, үрп-адаттарыңыздарды, сүйлөгөн сөздөр бардыгын балдар өзүнө сиңирип алат да, ошол нерселер өмүр бою жашоосунда таасирин тийгизип келе берет. Биз көбүнчө сый-урматка, ынтымактык, достук, ушулардын бардыгы сабак эмес да. Мектепте өтүлгөндө бир сабак өтүп туруп, ынтымакты бир сабак өтүп туруп, балдарга түшүндүрө албайсыз. Аны акырындык менен калыптандырабыз. Мына ушуларды балдарга калыптандырып коюшубуз керек. 7 жашка чейин адамгерчиликтүү, этикаларды, эрежелерди, буларды деле мен чыгарам өзү негизичи. Эмнелерди үйрөтүш керек? Атайын гайтым бар. Балдарга эмнелерди үйрөтүш керек? Толтура. Азыр дагы жазылып атат. Жакшы суроо, силердин суроолоруңардан да мага идеялар пайда болот. Бандай китепчелерди жазгангач, апа караң, мени караң деп ар бир аракетинде айта беришет. Чарчап кетем. Колумда 5 айлык кызым бар. Кантсем болот, менин вниманиям жетпей жатабы дейт. Жок. Канча балаңыз бар? Сиздин вниманияңыз жетпей жатканда гана апа караң, мени караң дебейт. Алар внимание талап кылат да, кичинекей балдар талап кылып атат. Карадым деп, ой, молодецсиң, сонун жасапсың деп кое бериңиз. Анын эч карадым, сонун болуптур деп, эми мен эс алып алайын, силер өзүңөр жасап тургула деп айтып койсоңуз болот. Балдарыбыз бардыгы апалардын көңүлүн бурдургусу келет да, өзүнө мага көбүрөөк көңүл болсо экен, мага көбүрөөк көңүл бурса экен деп, бир туугандар да бири-бири менен талашышат. Апасынын мээрими, көңүл бурус үчүн дагы тандашышат. Мен да чоң кызымды көп урушам, кучактап эркелешти да жакпайт. Мага өзүм таң кала берем, эмнеге ушинте беребиз деп. Марьям, эгер сиздин өзүңүздүн самооценкаңыз төмөн болгон болсо, кызыңыз өзүңүзгө окшош болсо да, ушундай мындай жактырбаган сезимдер боло берет да. Кээбиркиде атасына окшош болуп калышы мүмкүн кыз. Сиз атасы менен таарынышып калгансыз, атасынын кээ бир кылык жорттары сизге жакпайт. Ошолор көрүнгөндө дагы мындай эркелесе да жакпай кетет да. Ошолор менен сиз өзүңүз иштесеңиз, бардыгы жөнгө салса болот. Биринчиден өзүңүздөрдү күнөөлөбөңүздөр. Кээбиркилер күнөөлөйт да, мен жаман апа болуп калдым, мен өзүмдүн баламды жаман көрүп жатамбы депчи. Жок. Биз адам болгондон кийин бир күндө толтура бир сезимдерди өзү сезип өтөбүз. Албетте жакшы көрөсүз, бирок бул сезимдер сизге жакпай кетип жатат, кыжырыңызды кайнатып жатат, жийиркенип кетип атасыз дегендей сезимдер эми келип турат. Аны биз жок кыла албайбыз да. Сиз анын себептерин издеп, ошол менен иштеңиздер. Балам менен кызым аябай көп урушат, ошого экөөнү уруп коем, кандай мамиле кылам? Ушундай учурда жообуңузга рахмат. Балдар урушканда, экөөнү алыс бирин нар комнатага, бирин бер комнатага, бирин көрбөй жакындатпай, жакындаба бири-бириңе. Сен наракта бол, биякта отур деп койсоңуз, бирин-бири сагынып башташат да. Ошондой кылып экөөнү чогуу жазаласаңыздар болот. Эмнеге уруштуңар деп биринчи бир балаңызды алып келип алып сураңыз, балаңыз сүйлөп берсин. Андай болду, мындай болду дейт. Чыгарасыздар, андан кийин кызыңыз айтып берет. Мындай болду деп. Урушсаңыз, экөөнү тең урушуңуз, эч качан бирине болушуп, бирин урушуп, бирин урушпай койбоңуздар да.
ошо сизге арызданып берип атканда эле өзүнүн туура эмес экенин деле сезиши мүмкүн. Урушканга эч кандай бир чоң деле себеп болбоптур. Өздөрүнүн өздөрү түшүнүп калат да айтып берип атканда. Ошон үчүн сиздин жообуңуздун эле кереги жок. Главный балдарыңыздар айтып берсин эмнеге урушканын себептерин сүйлөтүп коюңуздар. Балам 13 жашта кандай сөз айтсам аткарат жок дебей, бирок эч эле бизге кошулбай качат, жалгыз отурат. Уже балаңыз переходный возраст, Урматай. Өткөл уракка келип калды. Өткөл урак мезгилде балдардын баягы денеси өсүп, чоңоюп аткандыктан нерв системалары денеге ыңгайлаша албай калат дагы, эмоционалдык толкундар пайда болот. Балага эч нерсе жакпай баштайт. Бала атайлабайт, кыжыры келет да, ичке менен отуруп тамак ичкиси келбей калат, чалпылдатып чайнашат, шорулдатып чай ичкендер, мындай мээсине ине менен сайгандай болуп, мындай эч нерсе жакпай, бир туугандарынын кылык жоруктары жакпай калат дагы, жалгыздап баштайт. Кошулгусу келбейт, ошо жалгыз отуруп баштайт. Бул этаптан өтөт бала. Азыр кыйнабай туруңуздар. Эмнеге бөлүнүп атасың, эмне болуп атасың, эмнеге тарынып сага эмне жетпейт дебейчи. Бул суроолорго бала жооп бере албайт, себеби бала өзүн өзү түшүнбөй турган мезгилде азырчы. Бала деле кээде өзүн күнөөлөйт, мен эң жакын адамдарымды эмнеге жактырбай атам, ушундай эле алыстап кетемби деп, бирок өзүн өзү башкара албайт да бала дагычы. Сиз мейли убактылуу бул этаптан өтөт балачы. Кызым менен кандай мамиледе болсом болот? Кызым 11 жашта. Жакшы мамиледе болуңуз кызыңыз менен. Мына өткөл урак жөнүндө өтө көп билип коюңуздар апалар. Өткөл урак жөнүндөчү. Ушул мезгилде көпчүлүк ата-энелер менен балдардын конфликттери көбөйүп кетип жатат, уруштар көбөйүп кетип жатат, балдар үйдөн качып кетип атышат. Суицидке баргандар көбөйүп атат статистика боюнча. Түшүнбөсүздөр көп болуп атат да. Бардык нерсени алдын алганыбыз жакшы. Билип койсок өзүбүз да жеңил өтөбүз. Биздин энелердин эң эле жашоодогу жеңишибиз балдарыбызды жакшы адам кылып тарбиялап чыгарсак, ошол биздин жеңишибиз болот. Бир жаман тарбиялап алган болсок, өмүр бою жүрөгүбүздө бир өйгөн нерсе кетпейт да, кыжаат болобуз да. Эми үйдөн качып кеткенден кийин рана же каяктан табам деп, менин көзүм ачык эмес да, балдарымды каяктан табам дегендейчи. Ошо бир көйгөй жаралып жатканда алдын ала келсек, жардамга биз дагы үлгүрүп калабыз. Бала менен сүйлөшөбүз, апасы менен кандай мамиле кылыш керектигин айтып калабыз. Ошол нерсеге жеткизбей эле, эгер сиздерде мамилеңиздер конкреттүү түрдө бузулуп баратканын байкап калсаңыздар, дароо келиңиздер, чогуу отуруп кеңешип балага кандай мамиле кылыш керек, мындан баягы жакшыртыш үчүн, туура түшүнүш үчүн сүйлөшөбүз. Эми ага чейин жеткизбей эле жөн эле мындай курс 1400 сомдо эле курсту окуп койсоңуздар, көп нерсени түшүнөсүздөр. 15 тема бар ичиндечи, 15 тема. Курстарымды аябай арзан кылып атам. Азыр мен мына окууларым бүткөндөн кийин курстарым дагы кымбаттайт. Жаңы эле төрөгөм, 4 жаштагы кызым бар. Бир аз капа болуп кызгангандай болуп жатат. Жана урушуп койсом байкуш болуп жетел. Айнан кетейин, 4 жаштагы кызыңыз өзү капа болуп кызганып турса, сиздин урушканыңызда жүрөгүнө бирөө бычак сайгандай эле болот дей. Эң жакшы көргөн апасын алдырып, кыздын жүрөгү канап атат. Сиздин күйөөңүз башка катын алып алды десе, кандай жүрөгүңүз ачышат го? Жаман болобуз. Эң жакшы көргөн апасын башка бирөө эле келип, кичинекей бир аллей наристе келип алып эле апасы ошону эле кучактап эмизип аткан болсо, кызыңыздын абалын азыр элестетип көрсөңүз, анан кызыңызды урушуп койгон болсоңуз, байкуштун абалын элестетип көрүңүз да. Урушпаңыз. Кичинекей балаңызды уктатып, кызыңызды көбүрөөк кучактаганга аракет кылыңыз, көбүрөөк жакшыраак сөздөрүңүздү эркелетиңиз. Ушул жерден да регрессия башталат дагы, бала кыз чоңойбой эле артка кетип жаш бала болуп баштайт. Шыңына сиип алат, агрессия пайда болот. Балам 4-класста окуйт, үйдөн тапшырманы окуп барат, үйдөн мектепке барганда эле айтпайт дейт, эжекеси урушуп койсо, өтө кекчил жазбайт да, окууга коет дейт. Эмне кылса болот? Эжекеси урушпаш керек да, Венера. Эжекеси менен сүйлөшүп коюңуз. Бул меланхоликке кирет окшойт да балаңыз. Аларды бирөө урушуп койду, болду, сүйлөбөйт дагы, айтпайт дагы. Азыр биз мугалимдерди да окутуп атабыз, аябай пайдалуу болуп жатат. Мугалимдер да балдардын психологиясын жакшы түшүнүп койсо жакшы да, окуучуларына сонун мамиле кылып калышат.
эжекелер менен тыгыз мамиледе болуңуздар. Кээинки балдарыңыздарды өзүңүздөр жакшы билесиздер го. Бул баланы урушканга болбойт, кыйкырып койсоң вообще артка кетет. Кээинки балдарды сангвиндер мисалы үчүн уруштуш керек тескерисинче. Деп кыйкырып турбаса алар эч баш бербей кетет да. Ушулардан дагы билип алсаңыздар жакшы. Эжекеси менен сүйлөшүшүңүз керек. Эч нерсе кызыкпаса эмне болуу керек? Эч нерсеге кызыкпаса сиз кызыктырышыңыз керек. Расписаниялар түзүңүз, ойнооңуздар бала менен. Значит, сиз дагы мындай скучный болуп атасыз да, мындай эч аракет кылган жоксуз. Балдар бардыгына кызыгат. Балдарды аябай биз расписание түзүп бир оюндарды уюштуруп берсек, чогуу сейилдесек, балдарыбыз кызыгат да. Телефонго киргизип жиберсеңиздер кызыкпайт. Үйдө өзүңүздөр маанайыңыздар жок болгон болсо, бала деле маанайы жок отура берет да. Саламатсызбы же кызым аябай өтө эле тартынчаак, мектептен эжеyi айтат, такыр эле уялчаак дейт. Оюн айта албайт, сабакты билет, бирок өтө эле тартынчаак дейт. Атыргүл ошол мисал үчүн меланхоликтер болсо оюн айта албай, сабакты билет, бирок тартына доска ачып жооп бере албайт да. Булар ордунда туруп жооп берет же отуруп эле жооп берет да. Ошондо эжекеси ошолордун мүнөзүн билип алган болсо, ордунда эле отуруп бер, сен мейли ордунда эле айтып берчи деп айтып берсе, ошол жерден айтып баштайт да. Айтып баштаганда же бир нерселерди сүйлөп баштаганда сиз деле дароо сүйлөйт экенсиң го, ушуну сүйлөсөң болот экен го десеңиздер, кайда артка кетип калат да. Тескерисинче дайым сүйлөп жүргөндө эле кабыл алып койсоңуздар, бала сүйлөп көрдүм, эч ким эчтеке болбойт экен го деген сыяктуу бара-бара өзүн өзү алдыга аракет кылып баштайт. Балдар деле сүйлөп мындай болгусу келет, бирок тартынчаак сүйлөп койсо эле дары болот экен го, ушинтип сүйлөсөң деген сыяктууларды айтпаш керек да. Суроолор көбөйүп кетти окшойт да чагымда. Меники уже жылып баштады, батпай баштады. Ооба тилин таппай жатат окшоймун, кантип сүйлөшкөнүн билбей окшоймун, эмне болду деп сураймын, айтпаса эле уже ачуум келип баштайт. Эмне болду деп сураса эле айтып берип, осы ачуум келип баштайт. Кызыксыңарбы? Андай эмне болду? Биздин билбей сурабыз да, эмне болуп кетти деп таарынса деле, ыйлап калса деле, балдарыбызды кайда коркутуп демитип сураса албайбыз, айта албайт да. 5 жашар кызым Элбек баардын көңүлүн алып, бир нерсе айтсаң сразу угуп, иш болсо дагы сразу аткарып. Бул нормаға садикте дагы аябай макташат, бирок бул нормага внимание жетпей жатат деген эмеспи дейт. Өтө идеально болуп кетсе да чочуй үзейт. Бир нерсе айтсаң сразу, иш болсо да сразу аткарып турганда да коркуп кетесиң. Нормал, ооба, нормал. Иш кылса да внимание жетет, иш кылбаса да внимание жетпейт дей берсек анда. Кызым атасында жашап окуйт. 3-класс чалып күндө магазинден бирдеме жейт. Банктан төлөп коем тура элеби дейт. Жок, Жомарт ай, эми мындай кылыңыз. Бир жумага финансовый грамотность үйрөтөсүз, чөнтөк акча болуш керек, кыз өзү башкарышты үйрөтөт. Күнүгө салбаңыз. Бир жумага салыңыз. Же мен 3 күнгө жеткиз ушуну, 3 күндүк салдым деп 3 күнгө салыңыз. Кыз отуруп биринчисинде ала албайт, бир күндө түгөтүп коюп, 2 күн ачка болуп жүрүшү мүмкүн. Андан кийин үйрөнүп баштайт. Сиз 3 күндүк салгандан кийин биринчи күнү муну алып жейм, экинчи күнү муну алып жейм, үчүнчү күнү муну алып жейм деп бөлүпүштү үйрөнүп баштайт. Андан кийин 3 күндүкүн бөлгөндөн кийин бир жумага берип баштаңыз. Мына бир жумага бердим, болду, строго сүйлөшүп алдык, экөөбүз договор кылдык. Пятница салам, болду, ошону сен аркы пятницага чейин жеткизесиң. Сиз кызыңызга жардам берген болсуз, финансовый грамотностька үйрөтөт, акчаны эсептеп, мүмкүн ашырып алып өзүнө бекитсе да, копилкага да салса, аны өзү билет. Кичине урушуп койсоң эле ыйлай берет, анан мени жакшы көрөсүңбү дей берет. Бул мен туура эмес мамиле кылган үчүн ушул суроону бере береби, мени жакшы көрөсүңбү дей. Кыздарым 5 жашта дейт. Анын албетте урушуп койсоңуз ыйлайт, анан мени жакшы көрөсүң дейт. Урушуп койсоңор эле мени жаман көрүп калды апам деп ойлой берет да. Керек болсо ата энеси урушпаса да, сиз жолдошуңуз менен урушуп кетсеңиз да, балдар өзүн алат.
мен айымдан урушуп атат го, мен күнөөлүүмүн го деп сиздердин ачууңуздар келсе деле апамдын дагы ачуусу келип калыптыр, эмне үчүн мен да эмнени туура эмес кылып койдум деп дароо эле өздөрүн ала берет. Анан урушсаңыз албетте мени жакшы көрөсүң деп сурайт. Урушуп калганда мен жаман көрүп калды деп ойлойт да. Жакшы көрөм кызым сени. Сени мен аябай жакшы көрөм. Просто сен ушул кылганың жакпай кетти да. Сен ушул жерде туура эмес кылып коюпсуң. Ошон үчүн мен уруштум сени. Мен сени эч качан жаман көрбөйм деп айтыңыз. Сен үчүн кылып атам ушуларды деп кылганыбызды милдет кылсак балага кандай кабыл алат дейт Мариям. Балдарыңыздар өмүр бою кутулбай турган карызды үстүнө үйүп койгондой кабыл алат да. Карызды билесиздер да, карыз алып көргөнсүздөр да, качан сурап ийет, ошол адам чалса эле титиреп, карыз жаман го. Ошо балаңызды өмүр бою карызда жүргөндөй болуп жүрөт да. Өзүн күнөөлөп, мен карызымды аткарышым керек, мен карызмын деген сыяктуу. Анан ушундай мен карызмын деген сезим болсо, баланын чындап эле жашоодон да карыздары көбөйүп баштайт, ийгиликсиз болуп баштайт. Апалар, милдет кылбаңыздар, айланып кетейиндер. Сен үчүн кылып жатам. Балаңыз жок болсо деле ошону кылмаксыз. Биз балабыз үчүн дей беребиз да. Балаңыз жок болсо деле ушул эле жашоону жашамаксыз, кылмаксыз ошолорду делечи, өзүңүз үчүн делечи. Ошон үчүн эч качан сен үчүн кылып жатам дегенди айтпаңыздар балдаргачы. Эми өзүңүздөр бооруңуздарды ооруп кетип балдарыңыздарга 2 котлет салып бересиздер, өзүңүздөргө 1 котлет салып бересиздер. Торту өзүңүзгө бөлөсүздөр, бардына бөлгөндөн кийин бир балаңыз антип жегиси келип, өзүнүн тортун жеп бүттү. Деп башкаларды карап калганда өзүңүзгө берип коесузбу, балам торту же деп. Балаңыз сураган жок. Мага көбүрөөк котлет сал, мага торту берип кой деп сураган жок. Өзүңүздөр бердиңиздер. Базарга барасыздар, көйнөк алганы өзүңүздөргө, балдардын кийимдерине кирип кетип туруп, балдарга аласыздар да, өзүңүздөргө эчтеке жок кайтасыздар. Ошолордун баардыгын дене унутпайт. Денеңиз торт жегиси келген, балаңызга берип койдуңуз. Котлетти тоё курсаңыз, тоё жегиси келген, тойбой калдыңыз. Көйнөктү, жаңы көйнөктү кийип сүйүнгүңүз келген, сүйүнбөй калдыңыз. Ошонун денелердин баардыгы унутпайт. Балдарыңыздар чоңойгондо ошон үчүн милдет кылып баштайсыздар. Дене унутпайт, дене өзүнүн тарыхын билесиздер го, дайыма айтам го. Мен сени ичпей жебей чоңойтконмун, бала кийбей ичпей чоңойтконмун, сен ушуну билбейсиң деп чыгабыз. Вообще-то балабыз ушул нерселерди өзүң албай мага алып бер деген эмес, сен жебей мен мага жегиз деген эмес да. Ал өзүбүздүн чечимибиз болгон, ошолорго дагы кийин милдет кылабыз. Тескерисинче денеңиз ал нерселерди кийин милдет кылып чыгарбаш үчүн жеңиздер, балдарыңыздар сиздей болгочондой жейт, кийиниңиздер. Апа бактылуу болсо, балдар бактылуу. Өзүңүздөр кийим алам дедиңиздерби, өзүңүздөргө алыңыздар. Балдарыңыздарга тең-метең бөлүп жеңиздер. Мороженое алдыбы, өзүңүздөр бир мороженое алып жеңиздер. Кийин балдар чоңойгондо мен жеп алам, балдар чоңойгондо эле жыргайм. Балдар чоңойгондон кийин үмүт кылып, мисалы азыр учурда жыргай бериңиз, балдар менен чогуу эле жыргай бериңиз. Ойноңуз, бала болуп, каткырыңыз, күлүңүз, балалыкка кирип. Жашооңуздарды жаркыратыңыздар да, өзүңүздөр эле бир кайгыга эле батып кете бербейчи. Ассаламу алейкум. Мен да чоң кызымды көп урушуп коет элем, урушуп баштаганымда эле тырмак тиштеп салат, кантип калтырса болот ошол адатын азыр 6 жаш дейт. Айдың урушпай калсаңыз тырмагында көрдүңүзбү, бала корккондон, стресс болгондон тиштейт да, өзүн алаксытып баштайт, өзүн соруп баштайт, колун соруп баштайт, тырмагын тиштеп баштайт, өздөрүн алаксытат да, өздөрүн соротот. Сиз урушпай, токто, мындай сөзсүз эле уруш менен эмес, токто деле чечсе болот го. Токто сүйлөшүп, кыйкыр кызчу менен. Ушул нерсеге үйрөнсөк болот, апалар. Кызыңыздардын көзү менен карасаңыздар, мына катталгандарга медитация берилди да. Медитация азыр каяка берилип атат, группаларга берилип атат. Балдарыңыздардын ордуна өзүңүздөрдү коюп туруп, ата-энени көрөсүздөр да, өзүңүздөрдү көрөсүздөр. Бул өтө сонун образды алмашуу. Балдарыбыз кичинекей, биз чоң көрүнөбүз, аламдардын баардыгы чоң көрүнөт, машиналар чоң көрүнөт дегендей балдардын көзү менен мындай эңкейип караган болсок, баардыгы чоң. Мен ушул апам коргойт деп, ушул коркунучтуу дүйнөдө сизге ишенип турган баланы сиз урушуп аткан болсоңуз,
анан тырмаган тиштебесе койсун байкуштар кекештенип баштап атышат, энурөздөр башталып атат, бармаган соорулар, тырмаган тиштөөлөр, чачын тиштегендер чачын тиштеп жеп алып атышат. Бул да ашказана чогулуп калат, зыян. Денесин кыймылдатып, мынтип кыймылдатып калып атышат. Эмне дегендер чыгып толтура. Мага жалаң ушундай күчөп кеткенде келе берип, жалаң ушундайлар көбөйүп кеткенби деп ойлонуп баштайт. Кесине оорулук көбөйүп кетти. Кудай сактай көрүп, балдардын арасында, жаш балдардын арасында. Бул дагы көбүнчө эмоция жетпегенден болот. Балдарга көңүл бурбай аткандан болот. Кел ойнойлу дей берет. Макул деп ойнойбуз. Ур менен полиция же только оюнчуктарды мушташтыра берет. Атып салды, бычак сайып кой деп кантип түшүнсөм болот дейт. Элика жок, мен бул оюндарды корком, жок ойнойбуз. Балам мындай ойной, башка оюндарды ойнойлу деп башка оюндарды ойнотуңуз. Көрдүңүзбү, балада агрессия бар. Азыр оюнчуктарды кагыштырган болсо, оюнчуктарды мушташтырган болсо, балада агрессия бар да. Балага бир нерсе жакпай атат, баланы түшүнбөй жатасың, бир нерсени түшүндүргүсү келип атат. Аны сизге айта албай, через оюнчуктар аркылуу айтып атат да. Сиз айттыңыз, баладан сурап көрсөңүз, мындай кылып же. Элка бир жакшы көргөн оюнчугу барбы? Машинасы бир оюнчугун сураңыз. Бул оюнчуктун аябай ачуусу келип калыптыр го, эмнеге ачууланып жатат бул оюнчугуң деп сурасаңыз, бала бул оюнчук мынага ачууланып атат деп жооп бергенде, бала өзүнүн оюн, өзүнүн ичиндегисин жооп берет да. Ал оюнчук үчүн жооп бербейт. Ошентип балдардын жан дүйнөсүн, оюнчугуң эмне кылат? Балаңыздын деле бир же маанайы түшүп калса, кайсы жери ооруп атканын билбей атсаңыз деле, мына оюнчуктун кайери ооруп атат, балам аябай маанайы түшүп калыптыр го десеңиз, мунун путу ооруп атат деп айтат. Баланын өзүнүн путу ооруп аткан болушу мүмкүн да. Ошентип сурап билип алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, кызым 1-7 ай, сүйлөбөйт, сөздөрдү айтат, бирок маанисиз. Ара ата дейт. Бирок бизге карап айтпайт. Указательный палец менен көрсөтпөй, жетелеп барат, өтө активно эме билдирге чыга берет дейт. 1-7 айлыкта ооба, керки балдардын тили кеч чыгып атат, керки балдардын тили эрте чыгат дегенде, азыр көбүнчө балдардын тили кеч чыгып жатат. Көзүңүздөрдү карабайса, ара ата дейт, бирок бизге карабайт. Педиатрыңыздар менен тыгыз байланышта болосуздар да, педиатрыңыздар айткан баянда дайыма тыгыз байланышта текшерип турасыздар. Ошолоруңуздар сиздерге кеңешин берет. Апалар балдарыңыздар канча жаштан сүйлөп баштаган? Ар кимдики ар кандай? 1,5 жаштан баштап өз негизи сүйлөп башташат да. Азыркылар 3 жаштан, кээ-бирдин тилин 5 жаштан чыгып атат. 1 класска бир мектепте 1 класска барышыптыр да окуучуларчы, быйыл 2 класс болуп калышты, былтыр. Эжекеси айтат да, баардыгы сүйлөй албайт экен дейт да. Буларга кантип сабак атам, кантип сабак берем деп атты эле. Ошосу карандай сүйлөбөгөн балдардын эле 7-ге чыгып калса айла жок берет да мектепке. Сүйлөө эреч аябай кечигип атат. Азыр муну илимпоздордо изилдеп атышат. Аябай баардыгы тревога кылып, эмнеге балдардын тили кеч чыгып жатат деп изилдеп атышат. Азыр пока жыйынтыгын ойлойбуз. Интернеттен, телефондон деп атышат азырынча. Бирок дагы изилдеп атышат. Мен балам эрте туруп сергек кетет сабакка, ошого жолдошум деле ыраазы боло берет, ошого балам сабакка аябай кызыгат дейт. Көрдүңүздөрбү? Нуриза, баланы кызыктырып эле койсок биз, бала шамдагай болот да. Кызыккан нерсесине бала сергек болот. Биз ошо сабакты дагы кызыктырып бере албай жатабыз. Биз мектеп башталды, дагы сабак карамай башталат экен деп деп эле койдубуз бир эле жолу. Болду, бала мектеп жаман экен, сабак жаман экен деген нерсе сиңип калат. Биз дайыма баланын биринчи мектепке барып атканда китеп тааныштырганда позитив менен тааныштырганга аракет кылышыбыз керек да. Жакшы эмоциялар менен. Башында эле сиз сабагын сен карашып койчу, мында сабагын караш керек дедиңизби? Болду, бала сабак караган жаман, ооруштурбайбы деп калыптанып калат түшүнүк. Алейкум ассалам гүлү. Телефондон, телевизордон көргөндөрдөн калат болуш керек. Сабактарыңыздын баасы канча? Сабактардын баасы 1400 болуп атат, кыздар. Бала табияты курсу эртең башталат.
эртең катталып үлгүрүп калыңыздар, эртеңге чейин азыр номер таштасаңыздар бул жактан менеджер кыздарыбыз дароо сабак бүткөндөн кийин азыр сиздер менен байланышып темаларын тааныштырышат. Саламатсызбы, кызым сабакка кызыкпайт, 2-класста окуйт, таптакыр жетише албай жатабыз дейт. Сиз мындай кылып айтыңыз. Баян Сулуу деди ат. Аң сезимдүү түрдө подсознанияда кызга ушундай ишеним бересиз. Эртең эле сабак карап атканда, ой кызым, сону окуп калыпсың го депчи, мындай эжекесине дагы дайындап коюңуз. Мактап турсун да, ой сен жакшы окуп калдың деген. Кыз да ишенип баштайт да, ой мен жакшы окуп баштадым деп мындай ички ишеним пайда кылганда кыз да кадимгидей жылыш пайда болот. Практикада көрүп колдонуп атат. Бул нерсени апаларчы жакшы жыйынтыктарды алып келип жатат. Анын балдарга баары бир акча бересиздер го, кичинекей балдаргачы. Көбүнчө кичинекей 2-класс, 1-класста алар билектерди жакшы көрөт. Тапшырма аткарганына мындай билек же акча берем деп койсоңуздар, ошонун айынан дагы кызыгып тапшырманы аткаргандан кийин ушул нерседен алам деп сабакка келген кызыгуусу адат болуп кетет да. Саламатсызбы, балдардын колун оозуна сала берген эмнеси? Эми кандай кылып ушул суроону 2 жолу жаздыңыз го, кандай кылып салат эми колуна? Жөн эле сала бергенди, бул жөнөкөй эле балдар оозуна сала берет, эмне кылышын билбей деп бир нерселерди караганда сала берет го. Эми соробу же? Өткөндө эмнеге маңкасын жей берет, эмнеге деп дагы бирөө сурады эле. Эми кандай салат да колун оозуначы, анан жөн эле кээде мындай сала бергени, бул привычка, жөн эле балдар сала берет да. Эми эмеден кыл издеп эле, ар бир балдарыбызды аңлап эле, мынантип эле, ар бир нерсесин эле бала деген бала ушинтип чоңоет деп коет го. Кызым атасында жашап окуйт. Ой, бул суроолор кайталанып кетип, кайта үстүгө чыгып кеткенби? Экинчи жолу бердиңиз деп коем да, мен өзүм үстүгө чыгып кетмин. 7-класста сүрөттү жакшы тартат балам, бирок эч боебойт дейт, эч нерсе болбойт. Кээбирлер карандаш менен тарткан болот, бул эч нерсени билдирбейт, нормальный. Менин балам аябай агрессивный, жакшы айтсам да жаман айтсам да алданбайт, эмне кылып кантип тарбиялам? Жаман айтпай туруңуз. Балаңыз эмне себептен агрессивный болот? Кайсы учурда агрессивный болот? Телефонду көп карматып койдуңузбу? Бала бир нерсени түшүндүрө албай жатабы? Эми түшүндүрө албай эле ата энеси баланын түшүнбөй аткан болсо, агрессивный болот да. Телефонду көп көргөн балдар да азыр аябай агрессивный болуп жатат. Менин кызым садикке тургузсам ыйлайт, үйдө да ыйлай берет, адамды кээде эзип жиберет дейт. Садикке баргандан ойноп кетет, алгысып кетет. Эртең менен тургусу келбейт, же баргысы келбейт, сизден айрылгысы келбейт. Садикке 3 жаштан кийин берген жакшыраак, балдарды. Балам 4 жашта КГ тамгалардын Т деп айтат. Бул жашта ошентип айткан нормабы. Логопеддер менен иштеңиз, логопеддер тамгаларды коюп берет. Бала математикадан жакшы билет, бирок башка сабакка кызыкпайт дейт. Математика эң эмне үчүн? Элмира, эми ар бир бала ар сабактарга кызыгат. Балаңыз математикага кызыккан болсо, шахматты жакшы ойнойт, шахматын өнүктүрүңүз, математиканы өнүктүрүңүз. Бул нормалдуу эле нерсе. Башка сабактарды деле кызыкпайм деп окубай койбойт, бирок окуйт да. Ишибиздин баласы бир аз эс тутум жактан кечире түшүнөт, бирок ошол мектептен чыгарып салып психиатр болсо жакшы эле. Денибиздин баласы бир аз эс тутуму жактан кечире түшүнөт. Мектептен чыгарып салыптыр, психиатр болсо жакшы эле деп. Психиатрга алып барыңыздар, психиатрлар толтура больницаларда. Менин кызым психиатр башка, психолог башка, ажырата билиңиздер. Менин кызым аябай ыйлай берет болбогон нерселерге. Эми сизге болбогон нерсе болуп көрүнүшү мүмкүн, кызыңызга ошол нерсе маанилүү болуп жаткан үчүн ыйлап жатат. Ал нерсени болбогон нерсе ушуга да ыйлай бербечи дебей көңүл буруп коюңуз. Кызыңыз үчүн ал нерселер маанилүү. Мен жаным деле ызылдап атат. Сабагыңызды кулагыма коюп алып угуп атам дейт. Вау, ошондой ызылдайт эми бала деген. Балдар ызылдап чоңоет. Балалуу үй базар деген.
Мен кайнагымдын баласын 5 жаштан баштап карайм. Азыр 11 жашта тырнагынан эч алып берген эмесмин. Тиштеп алат деди. Ой, бурулганы. Тырмагын тиштеп алган болсо бала 5 жаштан баштап карайм дейт. Кандай аракеттер жасап көрдүңүздөр тырмагын тиштебеш үчүнчү? 3-4 курсумузда окугам. Балдарды кандай макташ керек, эки тарымбагыдай. Ар биринде кылган нерсесин эле дароо эмнени кылды, дароо ошону мактап коюңуз. Бул балаңыз эле кылганын мактап коюңуз. Жок нерсесин мактабай, экөөдөн бири көрөт, капа болушпайт да. Болгон нерсени мактап аткан болсоңуз. Бала мектепте 1 жылдан бери окубай элекен дейт метод. Анда неге 1 жылдан бери ата-энеси метод обучения 1 жылдан бери эч кандай аракет кылбап, психиатрга көрсөтүш керек баланы. Азыр кичинекейинен аракет кылбаса, акыл эси калып кетет. Вообще эч ким мектепке албай коет. Азыр өнүккөн заман го, балдарга бардык жактан өнүктүрүп, баланы алдыга жылдырган ар кандай гимнастикалар бар, массаждар бар дегендей, психиатрга барсын сөзсүз түрдөчү. Китептериңиз барбы? Бар. Электрондук форматта окуй аласызбы эгер болсо деди. Ооба, албетте электрондук форматта окуй аласыздар. Алыңыздар. Азыр курска, эртеңки бала табияты курска катышкандарга дагы баламды кучактайм, электрондук китеби берилип койгон. Алдыда биринчи сатып алгандар ошол китепти окуп атышат. Китептериңиз бар? Китептерим бар, ооба. Рынача мен сурам окулбай калды. Менин балам 10 жашта өзүнө өнчө бөлмөгө жаткыра албай жаткан, корком дей берет. Мен да ошондой курагымда өзүнчө бөлмөгө жаткандан свет өчүрүп койсо, коркчумун, ошол таасир этеби дейт. Эми ооба, эми окшош болушуңуздар мүмкүн. Мынтип айтсаңыз болот да, балагачы. Караңгылыктан корккан болсо, бир жарыгыраак кылган свечага окшогон, мындай кичине күгүлтүп, жарык кыла тургандар, жылдызчалар болуп жанган эмелерди коюп бериңиз балагачы. Ооба, сиз коркок болсоңуз, балаңыз эле таасиринде коркок болушу мүмкүн. Кийин канча жашыңызда бөлүндүңүз элесиз? Баланы башкаруудан мамилеге канча жашында өссө болот? Баланы башкаруудан мамилеге канча жашта өссө болот? Өзү негизи вообще башкаруу болбой эле коюш керек да, баладачы. Балдарыбызды башкарганын ордуна жандап жүрүшүбүз керек. Биз жандап кетишибиз керек да. Ушу башкарып, буйрук берип, басынтып атып, балдарыбызды мындай мамилеге келгенде кыйналып калып жатабыз да. Өз мамилеге 18 жаштан кийин өтөбүз. Мамилеге. Бирок типа мамилеге өткөндөй кылып коюшубуз керек. Өтүкөл уракка келгендечи. Балдарыбызга эркиндикти мындай узараак берип, өзү чечим чыгаргандай мүмкүнчүлүктөрдү берип коюшубуз керек. Себеби ушул переходный возрастта балдарыбызда чоңоюу сезими болот. Чоңойгондор ата-энесин укпаш керек, өз алдынча кылыш керек. Ата-энесинин тилин бир гана жаш балдар угат деп түшүнүп алышат дагы, ата-энелердин тилин албай башташат. Ушул учурда биз дагы түшүнбөй мамилелерди бузуп алып жатабыз да. Өткөл куракта акырын мамилеге өтө баштайбыз. Ассаламу алейкум, менин баламда кыйкырып тез эле жинденип кетет 11 жашта. Уже 11 жашта, кээ-бирки балдарда 8 жаштан деле өткөл курак билинип жатат да, кыздарда айрыкча эртерээк башталып жатышат. Кайсы убакта кыйкырат? Эмне үчүн кыйкырып жатат? Ошол кыйкырганга повод болбош керек. Алдын алып, альтернативаларын түзүп коюңуздар да. 4-5 жаштагы кызга кантип туура эмоцияны билдирүүнү үйрөтөбүз. Мындай кылсаңыздар, туура эмоцияны билдириш үчүн 4-5 жаштагыларга. Мушук капа болгондо кантип миялайт, капа болду, мяу деп капа болуп калды. Кубангандачы, мяу дегендейчи, анан ыйлап атканда тарынып калды, корккондочу деп. Күчүктүү туратыңыздар, мушуктуу туратсаңыздар, түшүнүп баштайт, эмоцияларды ажыратып башташат да. Анан смайликтерди бериңиздер. Балаңыз капа болуп калса, эмнеге капа болду, ыйласа эмнеге ыйлап жатат, себептерин издеңиздер. Бала ыйласа дагы ошондой өзүнүн эмоцияларын түшүнүп баштайт. Жаныбарларды туратып баштаңыздар.
Балам 2 жашка чыкты, бирок тили чыга элек. Эмне кылышым керек дейт. Бир зат апа, ата деп тили чыгабы? Апа, ата деп айтабы? Мындай да, майда моторикаларды өнүктүрүп башташыбыз керек. Манжаларын массаж кылабыз, майда оюнчуктарды кармат ойнотобуз. Тил менен манжалардын дагы түзмө-түз таасирлери бар. Кыска сөздөрдү айтырып баштайбыз. Биринчи апа, ата, ат, 2 сөздөн, 3 сөздөн кылып. Балдарым таштап Москвада жүрөм, аралыктан кантип тура тарбия берсем болот дейт. Суроолор бүгүн бүтпөйбү? Аралыктан мигрант апалар сабак сакталат, кыздар. Биринчи өзүңүздөрдү күнөөлөбөңүздөр. Телефондон ушундай камерадан жакшы тарткан жерде отуруп алып сүйлөшүңүздөр. Балам, кандай окуп атасың? Балаңыздын даталарын, кайсы күнү эс алат, кайсы күнү экзамен болот, кайсы күнү бир майрамга барат, эртең эмнелерин кийип барат, эмнелерди көрүп атат. Мындай отуруп алып балаңыз менен сонун кылып сүйлөшүңүз. Балаңыздын алдында өзүңүздү күнөөлөп, типа сиз кыйналып аткан, чарчаган, иштеп аткан адам болуп көрүнүп, мен чарчадым иштен дей берсеңиз, бала өзүн күнөөлөйт. Мен болбогондо апам кетмек эмес Москвага, бизди багам деп кыйналып атат. Мен төрөлбөй эле койбопмун деп балдар да ыңгайсыз болот. Андан көрө эми кеттиңизби, турмуш сизде ушундай муктаждык болду, бул деген турмуш. Эгер сизде мүмкүнчүлүк болсо кетмек эмессиз. Эми кеткенден кийин ошондой болуп калды да. Бул нерсеге өзүңүздү күнөөлөбөй, чыйрак болуңуз да, балдарыңыз менен сүйлөшкөндө жакшынакай көңүлдүү сүйлөшүңүз. Балдарыңыз да апам сонун болуп жүрөт деп ыраазы болсун. Сиз да балдарыңыздын эртең кандай сабактар бар, эртең кандай кийимди кийип барасың, кана көрчү көрөлүчү тандайлычы экөөбүз деп тандаңыздар. Кайсы нерсени жакшы нерселерди көрсөң мага жөнөтүп койчу, бир нерсени, программа, передача, бир нерселерди көрүп, чогуу талкуулап, ой кызым, балам, ушул нерсе сонун экен, көрдүңбү? Мына карма мындай болду, мына карма мындай болду деп жакшы сөздөрүңүздөрдү арнап туруңуздар. Сонун баягы окуганда балаңыздын жүрөгү элжирей турган кылып сүйүү сөздөрүн, сен төрөлгөндө аябай кубангам, сен кичинекей кезинде мындай кылыкчылыктарың бар эле деп ошолорду айтып туруңуздар. Булар байланышыңыздарды мындай үзбөй кармап турганга жардам берет апалар. Анан өзүбүздү күнөөлөп, сагындым деп жаман тарткан жерде ыйлап кыйналып атканыңыздарды көрсөтүп, типа мен мындай жыргаган жокмун, мен биякта кыйналып атам дегенди көрсөткүлөр келет да кээ бирки апаларчы. Жок, антпеңиздер апалар. Андан көрө баягы өзүңүздөрдү күнөөлөсөңүздөр, иште да жакшы иштей албай, маанайыңыздар жок, аякта дагы айлыктарыңыздын кыркып штраф албай, андан көрө тез иштеп, акчаны чогултуп, балдарыңыздын жанына келиңиздер. Акысыз сабактарыңыз берип жаткан, энергияңыз берип жаткан убактыңыз үчүн ыраазычылык дейт Багдайлы. Рахмат. Алейкум ассалам. Багдайлы кандай? Менин балам 7-де телефондун алыстата албай койдум, эмне кылсам болот дейт. Телефон тууралуу эфирлеримде толтурат, телефон тууралуу көрүңүздөр. Сиз алыстатканга жакшы аракет кылган жоксуз. Аракет кылсаңыз алыстатмаксыз. Телефонду кармаба деп эле коебуз, болду. Андан башка эмне кылдык биз апалар? Айтыңыздарчы. Телефонду коесуң, балам жүр экөөбүз бул иштерди кылабыз, эшит бар. Бул оюндарды ойнойбуз. Башка нерсе сүрөт тартайлы, краска менен боёйлу, пластилинден бир нерсе жасайлы деп баланын эшит бар, өзүбүз чогуу отуруп жасабайбыз. Балдар деле телефонду кечке карап отургандан баштары ооруйт. Үйдө режим жок. Альтернатива жок. Телефонду кармай бересиң деп коебуз. Балдар телефонду коет, эмне кылышын билбейт. Биз жакшы аракет кылбай жатабыз. Аракет кылган апалардын балдар телефон кармабай эле отурат. Аракет начар болду апалар. Чынын айткандачы. Сиздин китептериңизде бар нерселер сабактарда бар. Жок, айнанайындар. Китептерде вообще башка информациялар бар. Курстарда такыр башка информация аласыздар. Айрыкча мына бала табияты курсу аябай көп информациялар берилип атат. Бир эле сабакта эртең көрөсүздөр. Видео сабак бар, голосовой сабак бар, ушу жазуу түрүндө берилип атат. 5 айдын ичинде бардыгын окуп үлгүрөсүздөр. Күнүңгүсүн күнү окуп турсаңыздар, сиздерге жеңил болот. Эртеңки катталып жазылып калыңыздар, үлгүрүп.
ой Кудай, эч болбойт да, ата эненин кошулганын бала көрүп калса кандай таасир калат, өтө жаман таасир калат. Бул сиздер типа балдарыңыздарга зомбулук көрсөтүп аткандай эле болосуздар. Балдарга өтө жаман таасир калтырат бул нерселерчи. Балам 7-де телефондун алыстата албай, окудум, 9 жаштагы балам көзүн ирмеп, тырмагын жей берет, кантип калтырам. Көзүн да ирмеп калган болсо, тырмагын да жеп калган болсо, анда балаңызда көп балаңызды түшүнбөй кыйнап коюпсуздар да. Не окуялар болуп кетти анчалык Айзада. Бала катуу кыжалат болгудай. Эң эле жакшы метод буга тынч атмосфера керек балага. Бала атасы менен апасы баланы колдой турганын билиш керек. Өзүнө болгон ишеним пайда болуш керек, сиздерге болгон ишеним пайда болуш керек. Бала тынчсызданып жатат да азырчы. Стресс бар балада. Башкаруучу кыйын, эл башкарма кызматтарга иштешет, ул балдарды кантип тарбияласа дейсиз. Башкаруучу кыйын, эл башкарма кызматтарга иштеген, ул балдарды кантип тарбияласак дейсиз. Эл башкарган балдарды кантип тарбияласа болот деп сиздер биринчи ишениңгиле балдарыңыздарга ошондой болоруна. Лидер тарбиялап, өз оюн айта турган, өзүнүн көз карашын айтып, баягы коммуникация, сүйлөшүүлөрдү көбүрөөк жүргүзсөңүздөр, балдар өзүнө ишеним болот. Самооценкасын калыптандырыңыздар жакшы. Эмоцияны кантип чыгарган туура болот. Эми кандай эмоцияны? Эмоциянын түрлөрү бар да. Эже сабактарыңызга катышканга аракет кылам, YouTube'дагы сабактарыңызды көрдүм, рахмат сизге дейт. Ата энен кээде көрүп калышат дейт. Болбойт, көрсөтпөлү. Балада даже травма калып калышы мүмкүн. 4-кө чыгат, сүйлөй элек 3,5 жаш дейт. Бала кечинде сабакка даяр болуп барат, бирок сабакта эжекесине айтып бербейт, тартынчаак дейт. Эжекеси баланын тилин таппай атат да, баланын тилин табып, кичине жакшы сүйлөп, жанына келип сүйлөп койсо бала ачылат. 5 жаштагы бала жалган сүйлөп берсе, эмне кылуу керек? Мисалы, тамакты жеп бүттүм деп алдап жатат. Тамакты жегиси келбей аткан го баланын кээ-бирки балдар кичине тамак жейт. Толук жей албашы мүмкүн. Нормасына карап эле бериш керек. Бул жалган сүйлөгөн болсо, балам чын айтканың үчүн мындай мен сага ыраазы болом же бир белек болот, сен жалган сүйлөбөй, жебесең жебедим деп эле айт деп айтсаңыз, эми сиз урушуп койсоңуз керек да, тамакты жебедиңби деп урушуп койсоңуз, мен урушпасын деп өзүн коргоо үчүн калып сүйлөп башташы мүмкүн, кичинекей балдарыбыз. 3 жаштагы кризис тууралуу айтып бериңизчи дейт. 3 жаштагы кризис дагы бир переходный возрастка окшогон кризис да. Балдардын жеке инсандыгы калыптанып баштайт. 3 жашында, 2,5 жаштан эле азыр башталып атат. Өзүнүн ою пайда болот, өзүнүн каалоору пайда болот, көз карашы пайда болот, Мен өзүм кийем, өзүм жейм, мен азыр эшикте суук болбаса мен куртка кийбейм, мен көйнөк кийип чыгам деп күйгүзөт го. 3 жаштагы балдарда бир нервь кетет да апалардынчы. Анан ошол убакта биринчи балдардын сөзүнө макул болуп койсоңуздар, макул балам, сен ошентип келип жатабы? Макул, көйнөктөн чыга бер, макул. Деп эшикке чукка көйнөктөн чыгам дейт да, курткасын кийбейм дейт. Макул, көйнөктөн чыга бер балам деп коесуздар дагы. Эми сиздер акылдуусуздар го. Ошо үйдөн чыкпай туруп мен куртканы кийгизем деп, бала кийбейм деп, ким жеңер экен деп эки оор жөнүндө согуш жарыялай бересиңер го. Баладан өтүп сиз үйдү башыңызга кийип аласыз да, кедечи. Шамалдайсың деген сыяктуу. Сиз акылдуусуз го, мейли деп куртканы жөнүндө пакетке салып алыңыз дагы, жүр кызым көйнөктөн чыга бер деп жетелеп алып чыгыңыз. Эшикке чыкканда кызыңыз үшүдүм деп баштаса, рас болот. Ушуну көрмөксүң, апаңдын тилин албайсың. Мен билген үчүн айттым да сага деп сүйлөнүп эле жөн эле унчукпай. Үшүп кеттим кызым, кел куртканы кийип ал деп унчукпай кийгизип коюңуз да, ынтымактуу болуп жетелешип кете бересиздер.
3 жаштагы балага атамдашабыз деп биздин дагы кырышабыз кетип калды го. Бул 3 жаштагы балдардын оюн айтып баштаганда эркелиги, кежирлиги бул алардын фундаменти, өзүнүн жекелиги калыптанып жатат. Биз ошондо кубангандын ордуна, ой балам өзүнүн жекелиги калыптанып жатат, өзүнүн ою пайда болуп калган турбайбы? Өзүнүн көз карашын айтып атат, бул өзүнүн каалоору пайда болуп калыптыр деп сүйүнгөндүн ордуна, ой бул эмиттен баш бербесе кийин чоңойгондо кантем деп ошо өзүнүн пайда болуп аткан ойлорун, көз караштарын жок кылып баштайбыз да, талкалап баштайбыз. Анан кийин өз оюн айта албайт, мектептен тартынчаак деген толтура ушундай суроолор пайда болот. Анан кийин баардыгын кичинекейинде 3 жашында жок кылып салабыз, коркутуп, үркүтүп, кыйкырып, бакырып атып. Биз себеби мен чоңмун, ушу кичинекей кызга алым жетпей атабы деп ойлоп кетебиз да, жаман кыска ойлонобуз да апалар. Ой, балдарды алдап коюш оңой эле, өзү негизичи. Алдаса болот жаш башты, кантсе болот как башты дейт го. Ошо балдарды да алдай албай аткан биз апалар. Атамдашып алганыбызчы дагы. Ооба, мага балдарды алып келсеңиздер болот. Жеке консультацияларым бар. Кабыл алабыз. Запись менен келиңиздер. Толтура азыр 2 декабрда, 3 декабрга бош сааттар бар. Номериңиздерди калтырганда менеджерлер байланышат го, ошондо консультацияга десеңиздер, консультацияга жазат, курска десеңиздер, курска жазат, онлайн китептерди алам десеңиздер, китептерди сатат. Ошолорго катталыңыздар, номериңиздерди таштасаңыздар, биз байланышабыз. Үйбөдө эркек балдарды кантип тарбиялайм, түрттөрү урушпайт дейт. Качып кетет, суроолор көбөйүп кеткен окшойт. Эже кандайсы эркек балам бар, 8 жана 6 жаш оюнга эч тойбойт, кайса болот, чуркап ойношот, кыйкырышат. Кыйкырып ойной берсин. Ошо кыйкырып ойногонго жетпей атасыз, ошол күндөрдү эле сагынасыз. Кыйкырып ойногондон токтотуп эмне кыласыз? Бири-бирине зыян келтирбеген болсо ойной берсин. Кошулган көрүп калган баланын травмасын канча окусут, эми көрүп калды эми кайда экинчи кайталабаңыздар да, эң негизгиси экинчи кайталабаңыздар. Баланын тырмак жегенин кантип калтырсак болот деген суроолор көп келди. Баягы колун соргондор, тырмак жегендер, баланын оозун көбүнчө бош койбогоңуздар. Бул баягы кичинекейинде соруусу дагы тез токтоп калгандыктан, баягы эмчиктен эрте чыгарып койдуңуздар, сүттөн эрте чыгардыңыздар, соскада эмбей калды. Кээ бир балдар ошо соруусу толук кандуу болбой калганда 2 жашка чейин болуш керек да, өзү негизичи. Да соруп баштайт да, тырмактарын дагы ошого да тиштеп баштайт. Оозу занят болуш керек, баанда шимик канттарды бергиле деп айтат, жвачка чайнатып турса болот деп жазылат. Анан балага жөн гана эскертип турган эң жакшысы, ошо тырмак тиштегенде жанындагыларга дайындап эскертип алып туруш керек, кыйкырбай. Ой, дагы тиштеп атасың, тиштебе, сен өзүңдү башкаранга аракет кыл, балам, тырмагыңды тиштебегенге, колуңду сорбогонго аракет кыл деп баланы өзү менен сүйлөшсөк болот. Колдорун занят, сүрөт, пластилин керек, майда моторикаларын өнүктүрүп, колдорун алаксытуу керек, башка жака иштеш керек колдоручу. Анан тиштерилбей турган атайын лактар чыгып атат, ошолорду колдонсо болот. Бир жаман даамдар менен бир нерселерди сүйкөп коюп атышат, ушундай методдор менен калтырса болот. Анан бала менен иштеш керек. Бала дагы эмнеден стресс болуп атат, эмнеге өзүн алаксытып атат, соруп. Бала менен дагы өзү менен сүйлөшүп иштеш керек. Мен Бишкектемин кыздар. Адрести ошол чек жөнөткөндөн кийин сиздерге адрес берилет, анан ошол жака келесиздер запись менен. Мага каттала элек болсоңуздар, подписаться болуп алыңыздар. Мен аккаунтум аябай пайдалуу, көп нерселерди билесиздер. Кыздар, сонун маалыматтар берилип жатат. Амал кылыш бизден апалар дейт. Ооба, сиздерден Аллах ыраазы болсун.
Сиздер дагы кандай ниет кылып келген болсоңуздар, ошол ниетиңиздер кабыл болсун. Майда моторика өнүктүрүүчү көнүгүүлөр интернеттен толтурагыздар. Майда моториканы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр десеңиздер чеккиден чыгарып берет. YouTube'га жазасыздарбы, Google'га жазасыздарбы? Ошолорду карап өзүңүздөргө жакканын ала бериңиздер. Алдыга убакыт коротпой эле коюйун эми. Толуптура бар нерсегечи. Бирок оюндарды дагы 100 оюн кылып чогултуп койгонбуз Телеграмдачы. Ошо биздин курска келгендерге ошол оюндарга киргизебиз. Каалаган оюндарды, өзүңүзгө жаккан оюндарды алып ойното бересиздер. Даяр 100 оюн Телеграмда бар. Кыз баланын айырмасын кантип түшүндүрүп тура жеткизсе болот кыздарга. Сонун китептер чыгып калган, азыр скелеттер, адамдардын түзүлүшү тууралуу, ошол китептерди алып берип, кичинекей балдарга ылайык сүрөттөр менен балдарга тааныштырсаңыздар болот. Чоңдор менен иштешпейм, жок. Менин кызым 2 жаш 2 ай болду, жакшы сүйлөй элек дейт. Анда эмесе сиздер менен коштошом. Бүрсү күнү да түз эфирге чыгамын. Бүрсү күнү түз эфирден жолукканча тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Курска жазылгандар эртең курстан жолугушабыз. 3-чү класста балам өтө эле шок. Көп жалып түшөт. Кыздарды, балдарды көп түртөт. Эмне кылса болот? Агрессивный. Бала да үйдөн мындай сиздер баланы көп урушуп коюп атышыңыздар мүмкүн, баланы түшүнбөй жаткан болушуңуздар мүмкүн. Агрессияларын өздөрүнүн тең туштарынан чыгарат да, түртүпчү. 9 жаштагы балам эч нерсе менен айлек болбойт, эмне кыларын билбейт, зеригип эле жүрө берет, иш жумуш жасасам анда кылгысы келбейт. Көрдүңүздөрбү? Зеригет да, балага биз режим жок, режим түзүп бербей атабыз. Эфир сакталат, кыздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, сиздер менен коштошом. Көрдүңүздөр, балдарыңыздар зерикчеңде сиздер эч нерсе түзүп бербей жатасыздар да. Зериктим деп айса дагы эчтеке кылбайсыздар. Мисалы үчүнчү, айтып атпаймынбы, мындай балага режим түзүп бериңиздер. Расписание. Аракет кылыңыздар, апалар, баарыңыздар тынч болуңуздар.